Бар болуңуздар, бар населде баалоочулар. Белгилүү мамлекеттик жана саясий ишмер, илимпоз, журналист Каныбек Иманалиевден Саякбай гений жөнүндө баллада очерк эссе китебин улантып окуйбуз. Карелияны дүң түшүргөндө. Карел фин элдеринин атактуу эпосы. Калеваланын басмадан жарык көргөндүгүнүн 100 жылдык мааракеси 1949 жылы Борбор шаары Петрозаводскийде белгиленип, ага ардактуу конок катары Кыргызстандан философ Азиз Салиев, белгилүү окумуштуу Зияш Бектенов жана атактуу манасчы Саякбай Каралаев чакырылат. Үчөө тең ардактуу конок катары президиумдан орун алат. Президиумда ошол кезде Союздук Республика болуп эсептелген Карел Фин Союздук Республикасынын жогорку советинин президиумунун төрагасы Отто Кусунен башкарып, куттуктоо сөз кезеги Кыргыз СССРинен келген делегацияга берилет. Ары абройлуу окумуштуу катары трибунага Зияш Бектенов чыгып, куттуктоо сөзүн айтып, Кыргыз элинин сүйүктүү эпосы Манастын орусча басылган 100 томдук кызыл мукабалуу китебин белекке тартуулап жатып, Кыргыз эли сиздердин эпосуңуздардын юбилейлик майрамына өзүнүн сүйүктүү манасчысы Саякбай Каралаевди өкүл кылып жиберди деп, элге манасчыны тааныштырды. Президиумдагылар биринен бирине кол көтүп, манас китебин үңүлүп барактап, талаша да кетишет. Ошондо залда сыягы Саякбай Каралаевдин дастан айтканын мурда угуп жүргөн бирөө бар окшойт. Анда жомокчу Жолдош Каралаев манас эпосунан үзүн таткарып берсин деп кыйкырып калды эле, ордунан эл дагы аны колдоп дуу кол чаап жиберишти. Залдагы элдин көңүлү эми күн тартибинен бузулуп, Саякбайга ооп баратканын сезген төрагалык кылуучу Отто Кусунен: Жолдош делегаттар, азыр пленардык жыйналышты күн тартибинен чыкпай өткөзөлүк. Юбилейлик сессиябыз 5 күнгө созулат. Сессиянын эң акыркы күнүндө өкмөттүк кабыл алуу болот. Жолдош Каралаев манастан үзүндүнү ошондо аткарып берсин деп отургандарды тынчтууга үлгүрдү. Сакеңди жакындан билгендер юбилейлик сессиянын бүтүшүн дегдеп күтүшөт. Көпчүлүктү күттүргөн күн дагы келип, республикалык өкмөттүн алдынан сый тамак уюштурулду. Дастуркан үстүндө концерттик программа уюштурулду. А дегенде орто жаштагы 7-8 аял чыкты. Аны көргөн Каралаев жанындагы Зияш Бектеновго кайрылып: "Садаган кетейин, бу отурган катындар кимди күтүп атышат?" деди. Алар деген Карела Финдин Калеваласын аткаруучу аялдар деп жооп берет Зияш агай. Ой койчу, эмне дейт? Булардын Калеваласы катын болгон бекен? Деп чоочу суроо берип, олорая карайт. Жок, булардын эпосун аткаруучулар жалаң аялдар болот деп жооп берсе, Саякбай ушуну эле күтүп тургансып: балекетиңди алайын. Анда булардын 100 жомокчусун Байтал, Сайталы менен кошуп, өзүм жалгыз үйүр кайрып, алдыма салып, азанап айдап алат турбаймынбы деп, санын чаап, ыкшып күлүп калат. Тост кезегин ушул кеченин ардактуу аксакалы түрк элдеринин эпостору боюнча чыгаан окумуштуу, а кезде 58 жашта таяп калган академик Виктор Максимович Жермунский улантып: "Кымбаттуу достор, биздин арабызда Кыргыз элинин атактуу манасчысы Саякбай Каралаев катышып отурат." Залдагылар чарчы бойлуу аксакалга үйрүлө карашканда, Виктор Максимович сөзүн дагы улап: "Ушул колуңуздардагы чөйчөйүңүздөрдү Жолдош Саякбай Каралаевдин ден соолугу үчүн жана СССРдин элдеринин бекем достугу үчүн көтөрүп койсок, анан Жолдош Каралаев манас эпосунан бизге үзүн таткарып берсе" дегенде, эл дуу кол чаап жиберишти. Мурда декадада көрүп калып, тааныгандар ушул учурду 5 күн бою чыдамсыздык менен күтүшкөн эле. Аны жандап жүргөн сапарлашы Зияш Бектенов элге: "Азыр Кыргыз элинин атактуу манасчысы Саякбай Каралаев тал чокуда эки баатыр Алмамбет менен Чубактын жол талашып чатакташкан жеринен үзүн таткарып берет" деп жарыя кылат. Манасчы кабагына кар жаадырып, кадимки Кабылан образына кирип: "Хангыл деп айттым кимиңди, капылдаган Чубаккул, каның экөөң бир болчу, сенин кагайынбы жиниңди" деп буркулдап, өзү чатакташып жаткансып тулкулдап,
бек кыл деп айттым кимиңди? Безилдеген чубак кул сенин бейжайлыгың билинди деп алаканын шак коюп Сакең айкырып киргенде залда отургандар дымып, кыймылы кам болгандай токтоду. Улуу жомокчу сыйкырлуу жомок дүйнөсүнүн эшигин эми гана ачып, азыр гана кызый баштаганда этегинен кармап улам-улам силкип атып Зияш Бектенов токтотот. Себеби кийинки тостко кезек келип калган эле. Муукуму канбай, керемет дүйнөнүн абасынан азыр гана кере жута баштап, таасирлене кеткен залдагы эл эми Манасчыга таазим этип, ордуларынан туруп кол чабышты. Элдин кызыгуусу канбай калганын сезген алып баруучу кыргыз элинин атактуу Манасчысы менен атайын жолугушуу болот деп элдин көңүлүн алган соң, белгилүү окумуштуулар академик Гордлевский, академик Козин, академик Жырмунский чогулуп келишип, Манасчыны куттуктап бетинен өбүшөт. Күн мурунтан республикалык радио байма-бай мындай жарыя берет. 5 март күнү саат эртең мененки 9-дан 9:30 чейин Карло Фин Республикасынын радиосунан кыргыз элинин атактуу Манасчысы Саякбай Каралаев Манас жумугунан үзүндү аткарып берет. Бул жарыяны уккан шаардыктар жомокчу менен жолугушууга шашылышат. Түштөн кийин саат 5-те Орусия академиясынын филиалынын базасында тойго келген окумуштуулардын жана жазуучулардын кыргыз элинин Манасчысы Саякбай Каралаев менен жолугушуусу болот. Ал жолугушуусунда Каралаев өзү кыргыздын баатырдык эпосы Манастан үзүндү аткарып берет. Эртеси Манасчы өзүнө келип эс алып алган соң, өзүнөн бир канча жаш кичүү Зияш Бектеновго кайрылып: "Секетиң кетейин, түндө мени кучактап өпкүлөп жаткан, мойнумду жооруткан өрөсөлүү абышкаларың ким деген эмелер?" дейт. Алар атактуу академиктер Гордлевский, академик Козин, академик Жирмурский деген атактуу окумуштуулар. Сиз аларды өрөсөлүү абышкалар дейсиз да? Анда эмесе деги эле дурус болгон тура, 3-4 күндөн бери мойну башымды самындап жууй эле келем, деп Сакең адаттагысындай ыкшып күлүп калды. Той болоор, тойдун эртеси да болоор дегендей, Калеваланын тою бүткөн соң, Сакеңдин тою эми башталды көрүнөт. Радиого барып түз эфирден Манас айтып, кечки 5-те мурда жарыя болгондой илимий мекеменин залына Манасчы маашырлана басып келет. Мурда билип калгандыктанбы, баары ордуларынан туруп, заат кылып кол чаап тосуп алышты. Зал жык-жыйма. Бул күнү эми Калевала унутулуп, ала тоодон келген Манасчынын кечесине айланды. Мына ошо унутулгус кечеге күбө болгон туңгуч Манас таануучулардын бири Зияш Бектенов минтибес келет. Мурутун жанып, тапка келген бүркүттөй болуп, элдин алдына чыкты. Сакемдин Манас айтканын мен ошого чейин көп эле уккамын, бирок бул жолку аткаруусундагыдай эч качан көргөн эмесмин. Айта баштаганына 20 мүнөтчө болгон кезде Сакемдин айкырыгы баш жарып, кыйкырыгы таш жарып, муруттары билиндеп, экетеги дирилдеп, кадим тай торну жайлоодон алып, өзү сүрөп келе жаткансып, арыстан Манас өлбөй кал, азатты бейбак көрбөй кал деп каныкейге кошулуп, Сакем ыйлап кирди шолоктоп. Залда тырс добуш жок. Эл Сакеме айрандай уюду. Жарым саат айткан кезде токтотолу деп белги берсем, токтоло турган түрү жок. Кирген буурадай буркулдап, оозунан көбүк чачып, буркан шаркан түшүп, Сакем угуучуларды башка бир дүйнөгө жетелеп кирип кетти. Ар бир сөзү ташка чыгып аткандай так айтылды. Ар бир кыймылы кино тасмадагы кадрлардай элестүү болду. Ар бир кайрыгы шерт берип аткандай таамай угулду. Бул Саякбай болчу, кадимки Шер Манастын рухий чоросу. Жүргөн жеринде же шаң жаратып, же майрам кылып жүргөн эрке чоро. Андан соң кызуу талкуу башталды. Атагы таш жарган орус окумуштуулары Саякбай Каралаевке айраң таң калышып, бийик баа беришти. Жерге сууга тийгизбей макташты, даңаза кылышты. Кээси жомокчу улуу шедевр деп баа берсе, кээси бул дастанды пленкага жаздырыш керек деп, кай бирөөлөрү киного тартыш керек деди. Ленинградка келгенде орустун элдик жазуучусу Леонид Леонов 40 000 сом акча, ичи кундуз ичик кийгизгенде,
Ботом биричке 80 ириктин акчасын төлөйт деген эмне шумдук деп тамашага салат Сакең. Эгерде Сакең Карелияга келип минтип дүң салбай тим кетсе, анда Сакең болбой калбайбы? Айрыкча манасчыга таасирленген академик Козин Каралаевдин манас айтканын угуп, мен көп элдин жумокчулары, ырчылары, артисттеринин эпос аткарганын уккамын. Бирок Каралаев сыяктуу укмуштуудай таланттуу аткаруучуну көргөн эмесмин. Мунун азыркы аткарган манасына тил билбесек дагы түшүнүп катуу таасирлендик, деп көзүнөн жаш кылгырганча жашып, манасчынын жанынан кетпейт, колунан кысып, далысынан кучактап, издеп жүргөн жогун тапкандай сүйүнөт. Той таркап, катышуучулар үй-үйлөрүнө кайтышат. Айрыкча Сакең менен Ленинградка бирге келген москвалык, ленинграддык акын жазуучулар бул керемет өнөр жөнүндө жолду ката суроо беришип, таң калгандарын жашыра алышпады. Бул Сакең айткан 30 томдук манастын 100дөн бирине да татыбаган үзүндүсү эле болчу. Москвадан Ломоносов университетине келип, 2000ден ашык студенттерге манас айтат. Жарым саатча айттырып, анан философ Азиз Салиев орусча которуп киргенде, студенттер жок, бизге котормочунун кереги жок деп, сахнага кайра Каралаевди чакырып, дагы 2 саат тынбай манас айткан экен. Сахнадан түшүрбөй көп студенттер кол тамгалалы деп блокнот, калем саптарын Сакеңе сунат. Ал болсо, ичи көңдөй кагаздан башка эчтекеси жок немени мага эмнеге сунуп атышат дейт. Кол тамга коюш керек экенин айтканда, 5-6сына коюп, колу чарчап тепкиштен түшөйүн десе, алдын туруп студенттер жык-жыйма. Ошондо манасчы таягы менен аларды акырын гана колго чаап, атакую түш деп жолун бошотуп баштайт. Студенттер бул кылыгына ого бетер күлүп каткырышып, манасчы окуу жайдан чыгып кеткенче сүрөткө түшүп, коштоп жүрүп отурушат. Улуу жазуучу Түгөлбай Сыдыкбеков жазгандай: бири атсыз келиптир, ат миниптир манастан, бири тонсуз келиптир, тон кийиптир манастан, бири азып келиптир, арка тааптыр манастан, бири тозуп келиптир, торко тааптыр манастан, бири бозуп келиптир, боордош тааптыр манастан, бири куруп келиптир, кордаш тааптыр манастан, элсиз келген да бирөө элдүү болуп манастан, жерсиз калган да бирөө жердүү болуп манастан, жалгыз келген да бирөө жуптуу болуп манастан, кутсуз болгон да бирөө куттуу болуп манастан, кулаттанган кургуру чураттанды манаска, шуматтанган бузугу шумданбады манаска, кеп билбеген дудугу кеп сүйлөдү манаска, тили башка касыруу тилдеш болду манаска, дини бөтөн жатыруу тилдеш болду манаска, 40 жактан келген 40 уруу тууган болду манаска. Ошентип Москва университетине кыргызстандык карыя менен жолугушууга келгендер манастуу болуп кетишти. Манас деген ушундай өзүнө тартып турган, ага арбалбаган адамды аруулантып турган чексиз күч окшобойбу. Уруусуна да, улутуна да, арине улуу кечүүсүнө дагы карабай. Кан күйгөн согушта. Артыбызда Москва, бир кадамда артка чегинүүгө акыбыз жок. Мына ушундай ураан менен казак жана кыргыз жергесинен келген эр жүрөк панфиловчулар Москванын Дубосеково разъездинин жанында өлбөс өчпөс эрдигин көрсөтөөрдүн алдында да, ал жерде саякпай болуп, манас айтып, рух дем берип турган. Кыргызстандан фронтко атайын өнөрпоздордун делегациясы келип белектерин беришти. Жылуу, чыптама, калың жумшак мээлей, андан башка кыргыздардын боорсогу, чучук, казыгарта эт, минтип кан күйгөн согуш болуп атса да, кыргыз меймандостугунан, наркынан жанбайт экен го. Тылдагы келин-кесектер, энелер аманат кылып белек бечкектерин берип жиберишип атышсанан, Сакең болсо манас менен келди. Ошондо Москвада декабрдын кычыраган суук эле, ок чыттанган, мылтыктын үнү гана угулган согуш талаасы, жыш орус токойунун ортосунан жалгыз жол өтөт. Ошол жол фашисттер менен бетме-бет кармашкалып барат. Алар алыс эмес, ошол жолду этектей казылган окоптордон советтик солдаттардын эле баш кийимдери көрүнөт. Кээде эле үзүл-кезил жөтөлгөн үндөр угулат. Үшүсө да, жөткүрсө да, бул алар үчүн өз жер эмеспи? Ажиниккен душмандарды айтпайсыңбы? Башканын жерин басып кирип,
элин өлтүрүп, жерин тартып алып жатканын, мына ушул окоптордогу жашоого дагы жоокерлер көнө түшкөндөй, жашаган үйү да, коргоноор чеби да, уктаган төшөгү да ушул согуш талаасы. Октор, мылтыктар, сакең мергенчилик ышык сойгонуп, небире ченирет курал-жарактарды бир сыйра көз жүгүртүп карап алды. Сакең согуш жытын сезгенде өзү кылыч менен куралданып, басмачылар менен кармашкан кызыл аскердеги күндөрү эсине түштү. Жолдош командир, кезинде кылыч кармап, мен да согушта болгом. Мүмкүн болсо согуштун алдыңкы сабына чейин душманга жакыныраак, бетме-бет келген жерине чейин барып келбейлиби, деди Манасчы. Менин агам да кылыч менен Яков Лагвиненконун полкунда согушкан экен. Совет бийлигин орнотууга катышкан. Согуштун алдыңкы линиясына сиздерди алып барууга адатта тыюу салынат. Бирок сиз мурда кармашты көрүп жүргөн турбайсызбы? Тобокелге салып барып келели деп макул болду. Себеби кече түнү бою кыймыл-аракет, катуу үнү менен дастан айтып, жоокерлерге өтө жаккан киши ушул болчу. Өтүнүчүн аткарбаса болбойт. Командир алдыда, Сакең артынан келатты. Аскердик бөлүп турган жерден бир аз узап кетишти. Анан жыгылган, сынган, снаряд талкалап кеткен карагайлар. Ошондой бир жаш балаты сынып жатыптыр. Күйүк ок чыттанат. Карамайдын чыты да кошо келет. Бу жерде кече эле кан күйгөн согуш болгондой. Саякбай өзөгү онтоп жаткандай сынган балатынын бутагын кармалап чыттап, ал жакты бир аянычтуу карап, анан балатынын наристе бутагын кайра түбүнө этияп койду. Этин оорутуп албайын дегенсип. Ага лейтенант анын баарын көрүп, баамдап турду. Бу жаш балатыга убал болгонго айрыкча жаз келип жандана баштаганда. Жаракка кеткен жеринен кыя аралатып салсаңар, мүмкүн жашап кетер, деди Манасчы. Биз болсо дараксынмак түгүл, адам курман болуп атканына да көнүп калганбыз. Бирок сиз өтүнүп жаткан соң сөзсүз аткарабыз, деди командир. Анан андан ары барып, акыркы траншеяны көрсөттү. Экөө ал жака секирип түштү. Күзмөтчү командирге чест берип, жагдай боюнча маалымат берди. Блиндаж кууш өтө узун экен. Жоокерлердин деми менен чылып аткандай, ушу жерде күн батырып, тамак пышырып, таң атырып жаткандыктан өзүнчө бир турак жайга окшой түшүптүр. Тегинде болсо түнкүсүн күзөттө болуп келген 6 жоокер уктап жатат. Аскерчи эмес, карапайым артист кийим кийип келгенин сезгендиктен заматта 30дай киши блиндажда чогулуп калышты. Кароолдогулар жана кезметтегилер өз ортолорунда калышсын, деди ага лейтенант. Ат чабым жерде фашисттик аскерлер жайгашкан. Атса мылтык жетет, кыйкырса үн угулат. Анан ушундай жерге келип, Сакең тим кетмек беле? Ошентип согуштун эң алдыңкы сабындагы жоокерлерге окоптун ичинде эле Сакең улуу сөздү баштады. Адегенде жомок айтып жаткансып жобурап, кобурап, анан ай талаада аргымак чапкандай буту-бутуна тийбей кетти, те кайда. Ал эми жоокерлердин ынтаа коюп укканычы, моюндарын созуп, муздак жерден сыз өткөнүнө карабай бири-бирине ыкташып, таракоп өзүнчө бир зор театр сезилип. Көбү орус, украин, казак, кыргыз улутундагылар болчу. Эми Сакең чуу кыйкырык салган жерине келди. Ак асаба, кызыл туу, айга ыйлаган ызы чуу, көк асаба, улуу чуу, көк жаңырган улуу чуу. Дене бойду дүңгүрөтүп, жүрөктү титиретип, кече кан күйгөн согушта дагы жоокерлер мындай сезимге кабылган эмес эле. Кыргызстандан келип өз мекенин сагынып жүргөндөрдүн көзүнө ала тоонун ак кар көк музу, адырлуу белестери, албут дайрасы, көйкөлгөн көлү, туп-тунук мөлтүр кашка булактары деги койчу не бир ажайып кооздук элестеди. Андай жерде душмандарга тепсетүү душмандыкка тет эмеспи? Намыстанышты, чыйыр алышты, кайраттанышты. Хан Манас 40 чоросу менен ушул жерде жүргөндөй болду. Бадана кийген баатырлар, соот кийип сонундар, эр жүрөк эреңдер жүрдү. Ушу жерде тегеректеп, кылычын кантип чапканы, ак куланын кантип сызып баратканы көз алдыларынан чубуруп өтүп атты. Айкөлдүн баатыр экендигин, кыргыз элинин бөтөн элге башы ийбес көктүгүн,
Қатылғанның қатығын берген қайратын, жуыны чапқан айбатын, кейде қырғын тапқанын, кейде бейіште жашап жатқанын, көкжал Манастың арбағы тирүү екендігін айғақтап айтты. Мындай үнді ұққан душман жақын жолуучуда емес, Манастың сүрүндөй албууттан баратты. Көз карашы эле кылычтын мизиндей курч тешип өтөт. Кыймылын карасаң, туш келген душманды шилеп келаткандай. Мына бүтөөрү менен жоокерлер Манасчыны кучактап ортого алышты. Сакең ошондо кыргызчалап батасын берди. Бай да, бий да, баатыр да, коркок да баарына бир өлүм. Ата журт үчүн канжаныңарды аябагыла. Эр төрөгөн эл өлбөйт. Манастын 40 чоросундай антка бекем болгула. Улуу Манасчы жоокерлерди эрдикке үндөдү. Ушул окуядан көп өтпөй Панфиловдук дивизиядагы 28 жоокер даңазалуу укмуштай баатырдыгын көрсөтүшөт. Алардын бири өз денеси менен душман пулемотун жапкан Дүйшөнкул Шопоков болчу. Душмандын чабуулун майтарып, курчуусун жарып чыгып, советтик аскерлерге жолду ачышат. Кыргызстандык дагы бир Бейшен деген жоокер душмандын 9 самолетун талкалап, эрдик көрсөтүп курман болот. Же Сакеңдин Манасын уккан жоокерлер эч нерседен, эч кимден коркпос эр жүрөк боло түшөбү? Ошондогу каршылдашкан кармаш кызыл кыргын болду. 28 баатырын өлүмгө байлады. 2 күндүн ичинде 400 жоокер курман болду. 600 жоокер дайынсыз жоголду. 100 жоокер оор жаракат алды. Жер онтоду. Ошондо кайгыны көтөрө албай. Ар 5-чи жоокер гана тирүү калды. Алардын арасында мен окуткан агайым Байыс Жумалиев да бар болчу. Эми бул Саякбай Манасчынын деми руху мененби, же ошондой баатырдык өлүм маңдайларына жазылганданбы? Түбөлүккө табышмак бойдон калар. Эрдиктери жумок болуп айтылып. Тоголок молдон эскерүү. Улуу Манасчы жорго сөздүн чебери болгон менен калем сапка жок болчу. Өз айткандай, калем сапты кармаса, каранар аларды эле бир кармап, анан таштай кашчу. Төмөндөгү дагы бир залкар Манасчы жана ойчул акын Торгойдун тилин токтоткон Тоголок молдо тууралуу эскерүүсү сыягы радио тасмага жаздырылып алынып, анан кийин кагазга түшүрүлгөн шекилдүү. Экөө 1939 жылы Москвадагы Декадага чогуу барган. Анан да Тоголок молдонун Москвада өткөн 100 жылдык салтанатында Сакең эргип Манас айткан. Тоголок молдо менен бир нече жолу жолугушуп, бир канча сөздөрүн уккандыктан ал киши жөнүндө угуучуларга анча-мынча айтып берүүнү милдетим деп сеземин. 1936 жылы бир күнү Илим изилдөө институтуна кирсем, үстөлдүн үстүндө татынакай жазылган кагаз жатат. Эмне үчүндүр көзүмө жылуу учурап кетти. Өзүм кат билбегениме ичимен өкүнүп, ошол катты ким жазганын Кусейин Карасаевдан сурап калдым. Ал бул кат эмес Саке, бул кол жазма дейбиз, деп толуп жаткан дептерлерди, барак-барак кагаздарды ары оодарып, бери оодарып көрсөттү. Муну Абдрахманов Байымбет деген киши жазган. Аны азыр эл Тоголок молдо деп аташат. Бул киши акын, өзү ыр жазат, Манасты дагы айтат. Ырчылыгы, шайырдыгы элдин муңзарына ортоктош болуп, дайым эл менен бирге жүргөндүктөн эл Тоголок молдо дулдулум, топту жарган булбулум деп жүрүшүп, азыр Тоголок молдо аталып кетти. Ошол кишинин жазып жиберген ырлары. Бул сөздү уккан соң, ошол адамды бир көрсөм деген ой отурсам оюмдан, уктасам түшүмөн кетпес болду. Менин Манасымды жазууга Ыбрай Абдрахманов бекитилди. Аны менен бир күнү аңгемелешип отуруп, Тоголок молдонун алы жайын, ким экенин сурасам, ого Саке, Тоголок молдо биздин тянышандык, ал чоң акын. Чыгарган ырлары Байманаптардын жүрөгүнө таамай тийген ок. Азыр ал ушул жерде, эртең эле сизге көрсөтүп жолуктурам дебеспи? Ал кайсы курактуу киши дедим мен. Ата Саке ай, жакшатты канча асы экен деп тишин ачпа. Ал сыяктуу адамдын жашын сурап, көңүлүн баспа деп койду. Эртеси Ыбрай молдону ээрчип, Алмата көчөсүндөгү 99 номерлүү үйгө бардык. Үйгө барсак, узун бойлуу кара кемпир отуруптур. Анын оң жагында бачайы жуурканды 4 бүктөп астына салынып, кичинекей жапыс үстөлдүн жанында бир абышка кат жазып жатат.
сыйда сакал муруту буурул тарткан, кара сур, орто бойлуу, көздөрү чанагына тереңирээк кирген киши экен. Салам айтып учураша келгенибизде абдан кичпейил, сөздөрү ары сылык, ары жылуу, адамдын ичи коюнуна кирген, эрксизден адамды өзүнө тартып алгыч адам болуп чыкты. Бир аз отургандан кийин менин ким экенимди Ыбырайдан сурап калды. Ал: "Молдоке, манасты жазып жатпайбызбы? Сагынбайдан кийинки айтып жүргөн манасчыбыз Саякбай Каралаев деген ушу" деп менин чоо жайымды түшүндүрдү. Ошондо ал колуна калемин алып бир далай жазды дагы. "Мына, мен жазган манастан бир үзүндү" деп үркөнүштүн боюнда 30 кыз 30 келиндин ортосунда күлчүрө айчүрөк менен жолугушуп турганын ырдап берди. Башында: "Алтындан кылган такыя, Булакымдын кызы Капия. Аста басып жаркылдап, 60 седеп, 40 ачкыч. Көнчөгүндө шаркылдап, көк кундуздан кымбат бөрк төбөсүндө жаркылдап. Көрүнгөндүн көөнү бөлүнүп, көрсөң сулуу бейбакты, көркөмү сонун көрүнүп. Көргөндүн көөнү бөлүнүп, канчалыгын айталы. Бели тутам бет айдай, белгилүү сулуу түгөтай. Кара жерге кар тамса, карды көр да этин көр. Кар үстүнө кан тамса, кандан кызыл бетин көр. Чолпонду көр көзүң көр, шекерди көр сөзүң көр. 90 түрлүү кобулуп, келишимдүү бейтаалай. Керим аралдай көрүнүп" деген жерине чейин уктум. Ушундан улам Тоголок молдону абдан жакшы көрүп калдым. Ал кишинин жашы улгайып калганына өкүндүм. Ичимде колдон келген арга болсо, кайра 25 курагына алып келсем болбойт беле деп кейидим. Тоголок молдонун ар бир сөзү ала тоодон оор, алтындан кымбат болуп угулду. Сыр чечкич, эң жатык, кызыл тилден бал таам турган адамдын булбулу экен. Анан ар бир нуска сөзү менин кулагыма чүкөгө кыт куйгандай орнап калды. Кийин Молдокем менен далай кезиктим. Ал киши менен 1939 жылы Москвада кыргыз элинин декадасы убагында дагы бирге болдум. Декада бүтүп, өкмөт сыйлык бергенде Тоголок Молдокемдин сүйүнгөнүнөн көзүнөн аккан ысык жаш сакал мурутун аралап, сымактай мөлкүлдөп куюлуп турганы күнү бүгүнкүдөй эсимде турат. Тоголок молдо 31 манасчынын ичинен манасты кагазга түшүргөн жалгыз өзү болгон. Сөз эмес бекен, ой эмес бекен, кеп эмес бекен. Сагынбай жана Саякбай. Азыркыга дейре кээ бир чөйрөлөрдө Сагынбайдын манасы күчтүү десе, кээси жок, Саякбайдын манасы укмуш деп талаш тартыш сөздөр уланып келет. Неси болсо дагы калыс адам, казак, кыргыз элинин даанышманы Мухтар Ауезов мындай деген бийик баасын берген экен. Саякбай эпик. Ол сүрөттөгөндө жөн чоро алып, жай күлүк тулпар, эпоска жан бүтүп, каршы жоону силдей каптайт. Сагынбай күчү сөзүндө көбүнчө. Анау кеп өткүр, өздөрү керемет көркөмдүк, сүрөткө оролгон касиет, айкын кайрат бар чоролордун ар биринде. Бул тууралуу дагы ушул эле ойду кошумчалап кыргыз элинин чыгаан акыны Жолун Мамыдов мындай деген: Сагынбай лирик манасчы, жердин көркүн, табиятты, адамдардын ортосундагы мамилени укмуш сүрөттөйт. Саякбай болсо эпик манасчы, окуяны, ат чабышты, айкашты, балбандардын күрөшүн укмуш сүрөттөйт. Анан үнү керемет, экөө тең залкар, эки бийик туу сыңары. Ал эми Сакең болсо, кезинде Сагынбай Урузбаковдун талантын бийик баалап, эми мындай манасчы чыкпайт деп кейип айтканы бар. Бул Сакеңдин айкөлдүгү, марттыгы, кенендиги, улууну сыйлагандыгы, манас дүйнөсүндөгү жүрөк аруу, таза экендиги. Андан калса, эки залкарат менен ашса чай кайнамдык жол кеткен, бир тоонун эки тарабында жарык дүйнөгө келишкен. Сагынбай Орозбаков Кочкордун кара күнгөйүндө туулса, Саякбай Каралаев Ала тоонун чыгыш тарабындагы Ак өлөңдө туулган. Ортодо эки манасчынын тең балалыгы өткөн Семизбел жайлоосу жатат чалкайып. Сагынбай манасчы Саякбайдан айырмаланып, жер чакырган элдик ырларды, тамсилдерди, кошокторду көп айта турган.
Экинчи бир өзгөчөлүгү Сагынбай Орозбаков куудулдук менен жумушу жок. Сөздү шашпай айткан, токтоо, эч жалган айтканды билбеген, байистүү жан эле. Кийин Манасты жаздырып жатканда эртеси келип, түндө түш көрдүм, баланча жери жазылып калыптыр, кайра жаздыралы деп улам оңдоп түздөп отурган. Саякбай өтө карапайым болсо, Сагынбай аттуу баштуу адамдар менен үзөңгүлөш жүргөн. Билими жок болсо дагы көкүрөгү кенен, айрыкча зээндүү болгон. Саякбай негизги каармандарды өтө эле берилип сүрөттөсө, Сагынбай алардын ата жотосуна чейин кылдат чечмелеген. Мисалы, Бакайдын атасы Бай, Куту би жана башкалар жөнүндө узак баяндар камтылат. Саякбай Каралаевде эң көркөм эпизод Каныкейдин жомогу болсо, Сагынбай Орозбаковда эң элестүү көркөм эпизод Манастын терек суудагы Текесханды чабышы. Эки алп манасчынын айтуусунда тең, чоң казат, Манастын алтайында калмактар, Кытайдын ханы Алооке, Ооган ханы Шорук менен согушкандары жана Кошойдун Кашкарга жасаган жууртулдары айтылат. Ал эми кээ бир эпизоддор Саякбайда жок, Сагынбайда болсо кеңири сүрөттөрөт. Маселен, Манастын Орто Азияга, түндүк менен батышка жууртулдары Айган хан, Ооган ханы Түлкү, Манчу ханы Нескара жана Нукердөө менен болгон согушу. Ал эми окшоштугу Саякбайга окшоп жаш этти жакшы көрө турган. Бир койдун этин бүтүн өзү жалгыз жеп, чоң чанач кымызды же бозону өзү жалгыз түгөтүп кое турган. Атүгүл суу кошулбаган бир нече литр таза спиртти кулкулдатып жутуп коюп, эч мас болуп, сөзүнөн жаңылчу эмес, Сакең сыяктуу жаш кезиндеги кыз келиндер менен болгон окуяларды өтө кызыктырып, кызыгып аңгеме кылчу. Дагы бир окшоштугу экөө тең бир эле учурда КПОнун куугунтугунан көп азап чегишкен. Сагынбай түнү жол жүргөндө көбүнчө көзүнө караан көрүнүп, теги калдайган караан алып Манастын жолу деп жаңсап көрсөткөн учурлары көп болгон. Токтогул Сагынбайды кыргыздан мындай манасчыны эч көргөн эмесмин, эстен тандым деп баа берген. Торгой менен жылаан деген дастаны тилекке каршы эч жазылып калбаган. Ошону менен бирге кур семирген куландан арыкта болсо ат өйдө, сан малдуу сараң байлардан сарам жалдуу март өйдө деген сыяктуу санат ырларды дагырдаган. Сакең айкырып манас айтса, Сагынбай күңкүрөнүп манас айткан. Эң кызыгы экөө тең бир доордо жашап, бирок экөө эч кезикпеген экен. Бул жараткандын буйругу эки дөөнү жолуктурбайын дегени тура. Кезинде алып жазуучу Түгөлбай Сыдыкбеков мына ушул улуу манасчы Сагынбай тууралуу чыгарма жазууну кыял кылып жүргөндө, артынан НКВДнын кишилери сая түшүп алган экен. Атаганат, кандай улуу сөз айтылбай кетти өзү менен. Боз туйгун. 1931 жылы Сакең Пишпекке келип, Борбор шаардын тынымы жок турмушуна анчейин көнө бербейт. Адетинче Кусейин Карасаевдин үйүндө туруп калат. Анан манасчыны Манаска тиешеси бар окумуштуулар менен тааныштыруу иретинде өз үйүндө эле этнографиялык кече уюштурулат. Ага Кызыл Кыргыз тарыхчысы Белек Солтоноев, Кызыл Кыргыз профессору Касым Тыныстанов, ошондогу партиялык көрүнүктүү жетекчилер Ыбрай Тойчинов, Усмонкул Алиев, Бөрөбай Кененсариев, Турсун Осмонова, Мамбеталы Жаңыбаевдер катышат. Маселе көлдөн келген манасчы Саякбай Каралаевди угуп көрүп, эгерде сыноодон ийгиликтүү өтсө, келечекте манасты жаздыруу эле. Баарына Сакеңди тааныштырганда бир аз сүрдөгөнү байкалып турду. Антпей анан өзү да мындай чөйрөдө биринчи болуп атса. Тааныштырып бүтөөрү менен Касым Тыныстанов Манастан бир нече куплетти төгүп жиберди. Түгүл Сакеңе, сен бозонун тобуна тойгон Торубуштуда экенсиң деп ат коюп, түз эле тийишип тамаша көттү. Айылдан жаңыдан келген Сакең айбат бере албай, адегенде абдыга түштү. Жүрөк заада болуп, сыртка чыгып Кусейин Карасаевди чакырып, ой Кусейин, тиги жерде отургандардын ичиндегиси
эң чегер, башы чарадай, боз жалпак киши манасчыбы деп сурады. Жок, андан чоочулабаңыз, сизден башка манасчы жок. Ал Тыныбектен жаттап алганын айтып жатат. Өзүңүз көргөн, таанып билген адамдар менен отургандай эркин сезип эле манастан бир келиштирип айтып бериңиз. Ошолор жактырып калса, аны жаздыруунун чамасын көрөбүз деп жооп айтат. Ошондон соң гана Сакең бир аз канат байлап, алиге көзү курч кара тору жигитке эмиттикке карап, сөзү менен болбосо дагы көзү менен айбат берип кепке аралашат. Манасчынын качан манас айтсам деп дегдеп турганын сезгендер улуу жомоктон кеп баштоону суранышат. Сизге демейдегидей малдаш уронуп, мурутун коомай жанып алып, ичинен бир аз күбүрөнүп, улуу арбактар менен сүйлөшкөндөй болуп, анан кетти бейин. Алмамбет менен Чулактын жол талашканын, айрыкча Алмамбет Баатырдын жаны кашайып, өзү Айкөл Манаска жүрөгүндө таруудай арам ою болбосо дагы, андан шек санаганда каңырыгы түтөп турганын айтты. Жаңыдан кызып, эми улуу дүйнөгө арбалып калган Сакең түгөнбөс жомоктулап, Тайторунун чабышына өттү. Муну айтканда Сакең жаңылбай айтат. Ак жамгырдай себелете келип, анан нөшөрдөй төгүлөт. Саякбайдын Саякбай экенин баамдаш үчүн мына ушул эпизодду сөзсүз көрүп угуш керек. 4 таяктын астында жер чимирилет. Айрыкча арбактар сүрөп келаткан учуру дене дүркүрөтүп, каныңды кызытып, жүрөгүңдү толкундантып, сезимдерге бүлүк салат. Сакең болкулдап ыйлап келет, көз жашы буурчактап. Аны көргөндөр жашыбай койчу, тарыхчы аксакал демин ичине катып, башын төмөнгө салып дымы укту. Алиги өткүр сүйлөгөн профессор эми манасчыдан көзүн албай, ар бир кыймылын, колун жаңсаганын, улам алга обдулуп койгонун, денесин күйшөп, башын оңду солду буруп, жүзү улам бир башкача куулуп турганын, дастан ыргагына жараша көздөрүн ачып жумганын, муруттарынын кыймылдаганына чейин кылдат баамдап отурду. Добулбас кагылып, кулак жаңырды. Каны кейиненин төлгөсү төк келди бу жолу. Боосун тытып салган ак шумкарды шаңшыды кайрадан. Кылкылдаган кыргыз туусу илгеркисиндей желбирей турган болду. Жаңы чамгарак көтөрүлүп, күргүчтөп манас айтканда, күркүлдөп дайра киргендей, айкырып манас айтканда, айгыш өзөң киргендей болду бу жолу. Профессор Касым Тыныстанов эми жаттама манас менен төгүлмө тубаса манас эки башка дүйнө экенин чындап аңдады. Сакең кобуранып келип тынганда, миңдеген кол жыйналып келип, курал жарагы менен эшиктин алдына токтогондой болду. Адеп таанышканда Сакеңе сөз менен соккурган Касым Тыныстанов көз жашын арчып бүтпөй, алиге турубуштудай неме, эми ополтоодой талант экенин баалап, туруп барып кучактап алды. Дагы бири бетинен өпсө, дагы бири колун кысты. Андан кийинки сөз дасторкон үстүндө уланып, бул Саякбайдын манасын сөзсүз жазуу керек деген тыянакка келишти. Талашып, талкуулашты. Сүйлөшүп, акылдашып, текстти кагазга түшүрүү эмгек майыбы Жунуш Ырысовго тапшырылды. Ал жигит менен Карасаев 1914-1916 жылдары Караколдогу жатак үйүндө бирге окушкан экен. Албетте бул иштин башында Касым Тыныстанов өзү турган болчу. Саякбайды уккан соң көпкө дейре ошол үн кулагында жаңырып, манас айтып жаткандыгы тиги кишинин келбети, духу көзүнөн кетпей жүрүп, анан Касым Тыныстанов өзү биринчилерден болуп, Саякбайдын варианты боюнча Каныкейдин Букарга качышы деген бөлүмүн 1934-1935 жылдары өз колу менен орусчага которуп, 1936 жылы бүтүрүп, 3015 саптан турган чыгарманы боз папкеге салып, архивге тапшырат. Өзү репрессияга дуушар болот. Эң өкүнүчтүүсү улуттук мамлекетибиздин негиздөөчүлөрүнүн бири Касым Тыныстановдун 106 беттен турган бул баалуу эмгеги алиге чейин жарык көрбөстөн Москвадагы Адабият жана искусствонун борбордук архивинде сакталуу бойдон турат. Качан алтынга тете эмгектен багы ачылар экен. Аттегинин көздөн майын, көкүрөктүн отун коротуп,
аны туңгуч профессор архив үчүн эмес, урпактар үчүн которсо керек деп ойлойм. 1935 өткөрүлгөн конференцияда да Касым Тыныстанов Манас эпосунун улуу руханий дөөлөт экендигин далилдеп, биринчилерден болуп саясий чөйрөдө айтып чыккан. Ошондогу сөзүндө 3 кырдаалды баса белгилей кетүүбүз абзел. Биринчиден, ошол докладында бул жерде конференцияга катышып отурган жолдоштордун арасында 16-18 күнгө чейин тынбай айткан чоң манасчыларды көрүп, күбө болгондор бар деп айтат. Демек Манасты эң узак айтканда 3 күн 3 түн айткан деген кеп эң эле бери болгондогусу. А болгусу 16-18 күнгө дейре улуу дастанды улагандар болгон. Экинчи бир жагдай Манас эпосунун калың элдин катмарына терең сиңип кеткендигинин далили катары Касым Тыныстанов Бакайдын образына токтолот. Эпостагы белгилүү каармандардын бири Бакай бүткүл Кыргызстан боюнча улама атка айланып кеткен. Эл башкарган, журт башкарган ардактуу карыларга алар дайым Бакай ата деп кайрылат. Бакай чыгармада акылдуу, кең пейил адам. Ал кыйын, кысталыш кырдаалдарда таң каларлык укмуштарды ойлоп тапкан. Манас баштаган көпчүлүктү оор абалдан куткарып чыгат. Окуянын жүрүшүн оң жагына өзгөртөт. Бул мааниден алганда Бакай деген сөз легендарлуу ылакап ысымга айланып отурат. Үчүнчүдөн, Манастын обону тууралуу. Манас түрдүү музыкалык ритмге өтө бай. Мазмунуна ылайык ар бир окуя өзгөчө ыргак менен коштолот. Музыкалык тексттерди абайлап карап көрсөк, андан ритмди гана эмес, башка бир кубулуштарды да байкайбыз. Биз кээ бир манасчылардын айтуусунда Манастын музыкасын жазганыбызда айтуучулардан 21 кызыктуу музыкалык огондорду кезиктирдик. Манастын огондорунан кызыктуу улуттук колоритти кездештиребиз. Жана да ошол сөзүндө Касым Тыныстанов манасчы Саякбай Каралаев жөнүндө токтолуп, Каралаевдин алиге чейин семетейи толугу менен жазылып алына элек, бирок анын ооз-эки айтканын уксам, менимче семетей деле көркөмдүк жагынан чоң газатка теңдеше албайт. Айталы өз өмүрүндө Саякбай Каралаев канча рет Манас айтса да, бирок бул эбегейсиз чыгарманын стилин жана композициясын бирдей формага сала алган эмес. Башкача айтканда, буркан шаркан түшкөн Саякбайдын Манасы эч бир музыканын мыйзамдарына баш ийбей, өзүнчө бир чулуу дүйнө сөз обонунан, обону сөзүнөн ажырагыс. Саякбай Каралаев кийин Касым Тыныстанов камалып кеткенин укканда өзүн бир муштап, ата боз туйгунум, торго түшүп канаты кыркылган тура, кандай айла кылабыз деп өкүнүп өксүп алган экен. Манасты коммунист кылабыз дегенде, Сакең жаңыдан филармонияга келгенде, көркөм адабият жана искусствону коммунисттик партиянын идеологиясынын камчысын чаап, ырын-ырдап обонун созуу үчүн не деген аракеттер гана көрүлбөдү. Чыныгы өнөр, тубаса талант, накта искусство мындай калып, саясат өнөргө эмес, тилекке каршы өнөр идеологияга кызмат кылууга аргасыз болду. Ыр жазсаң, обон чыгарсаң, сүрөт тартсаң, киного киришсең, эң ириде Ленинге, коммунисттик партияга, СССР элдеринин бузулбас достугуна гана арнашың керек болчу. Өкмөт менен партиянын укуругу узун экен. Ал бир күнү Сакеңе да келип жетти. Бул окуя адабият менен искусствонун партиялуулук принциби деген токтом өкүм сүрүп турган өткөн кылымдын 50-жылдарынын соңу болчу. Бөрк ал десе башалган коммунисттик желдеттер Манастан башка бир дагы партияны тааныбаган Саякбай менен беседа өткөзүп, сизди эл көп угат экен, сизге эл ишенет, эмнеси болсо да Манасты бүгүнкү күндө алып келип коммунист кылышың керек, орустун баатыры менен достоштурушуң керек деп талап коюшат. Саякбай ары кетип бери кетип атып, акыры аргасыздан көнүүгө ык коет. Өз айтмакча дегенде, Бранжус деген элдин Аполлон деген баатыр менен сайыштырып көрүп, жолдон келатып орустун жалгыз көз Кутус деген баатыры менен беткелерде жер бетине кара туман түшүп, кайчы өтүп кетет. Анан баягы 3 тамгадан келген тыңчылар, эмнеге Кутузов менен жолуктура албай жатасың дегенде, Сакең, баатырымдын көңүлү жок эле,
Ошондо жолукса сайыша кетмек, орус-кыргыз достугун ашып келмек, андан көрө кайчы өткөнү дурус болдуго дейт. Анда тигилер талап коюшат. Эми эпоста айтып атканда, арасына 5-6 сап кошуп кетсең, Манас коммунист болгон деп, эл байкабай калат деп. Сакең ага да көнүп макул болот. Бирок Манаска сүңгүп кирип келип, аны унутуп калат. Ошондо беркилер айтат: "Эми биз алдыңкы катарда отурабыз. Сиз унутпаш үчүн биз тура калабыз, көзүңүзгө көрүнүп. Ошондо коммунисттик партияны кошуп кетесиз" деп убадасын алат. Эл чогулган жерде 3 тамканын ушак чогултуп, айың таркаткан тыңчылары келип, алдыңкы катардан орун алышат. Саякбай эпоска сүңгүп кирип, ортолоп калганда берген убадасын унутуп калышы мүмкүн эле. Ошол үчүн Сакең айтып баштаганда эле бою узун коопсуздук кызматкери белги бергенсип тура калат. Сакең аны бир олорая карап алат да: "Көзү күйгөн чок эле, сөзү өткүрөк эле. Калп айткан менен болобу, кайран атаң эр Манас партияда жок эле" деп кошуп төгүп кете берет. Тигилер ушундан улам Сакеңден бир аталы түңүлүшөт. Өзүлөрүнүн идеялык өзгөчөлүгүн таңуулагандан баш тартышат. Сакеңди багынтуу мүмкүн эмес экендигин түшүнөт. Учурунда мындай кыстоого туштуккан улуу Манасчы Сагынбай Орозбаков дагы Манасты Наполеон менен согуштуруп, Илья Муромец менен жолуктурууга аргасыз болгон экен. Манасчы Москваны багынтканда, кыргыз элинин рухун демекчи, Манастын зоболосун, анан Саякбайдын улуулугун астейдил аздектеп, терең аңдап түшүнгөн жазуучу Николай Удалов Москвада өткөн кыргыз адабият жана искусствосунун 10 күндүгүндө улуу Манасчы менен бирге болуп, ошондо улуу дастанды укканын тамшануу менен эскерет. Декаданын алкагында кыргыз өнөрпоздорунун талантына күбө болуу үчүн Москвадагы Трихгорная манифактура текстиль фабрикасынын маданият үйүндө эл жык-жыйма толгон. Бул ишкана Орусия тарыхында эң ири жана илгерки болуп эсептелгендиктен, мурда бул залда Шаляпин, Маяковский, Есенин сыяктуу атак даңктуу таланттар келип, жумушчулар менен жолугушуп, эченерээк биринин обонун тыңдаса, биринин ырын тамшаны угушкан. Бирок эч качан Манас угуп көрүшкөн эмес. Кыргыз баласы менен Манасы бу жерге биринчи рет келип айгай салып туру. Зал жык-жыйма эл, жумушчулар, тигүүчүлөр, коммунисттер, тигине сахнага чакан бойлуу, азыр эле Малдашокуну бийчүдөй баскан, бутуна туфли эмес маазы кийген, костюм-шум эмес чепкин кийген, галстук эмес кемер-кур тагынган, мурчуйган муруту адеп көрүнгөн, азыр эле минген атын сыртка байлап жайлоодон түшүп келгенсип карапайым тоолук басыгы менен Саякбай көрүндү өнөр секисинен. Бу чарчы бой, чымыр дене, байыркы даанышмандарды элестеткен томолок чалды көргөндө шыңкылыктаган кыздардын үнү басаңдай түштү. Сакең орундукка отуруп, бүркүт кабагына салып, залдагы элди бир телмире карап, анан көз карашын бийиктетти. Элди эмес, тээ алыстагы улуу тоолорду карап жаткансып, тээ кандайдыр дайранын чайып алган үнү угула калгансып, адегенде Сакең от ала албай шашпай, жай кобуранып баштап, азыр эле кош көңүл болуп отургандар эми алиги томуктай чалга кулак төшөп, алдыга моюндарын созгон болду. Манасчынын көзүнө тескейде текес оттоп, адырына аркары жайылып, жакасына малы батпаган улуу тоолор элестеди. Кар көчкү басып калган өзөн эми гана албууттанып, жырып аккандай күрпүлдөп, Сакең агып кирди. Сакең дайра болуп агылып, калдырап таштар кошагып, жээке көбөгү атырылып, жер дүңгүрөп, ат кишенеп, чагылган түшүп, күн күркүрөп аткансыды. Эми эле тыптынч залда эми алай дүлөй түштү. Бир айкырып, бирде шолоктоп, бирде кудуңдап, бирде төгүп, бирде ырдап, бирде кара сөзгө өтүп, сайым эдиреп, бирде колуна кылычын алып, жоо сайып, бирде алаканан шак чаап, өкүнүп, өксүп, бирде ээн тала эрме чөлдө жөө калып боздоп, бирде ак куланы өзү минип, атырылтып, кербизденип, бирде нөшөр болуп төгүлүп, бирде көктөм болуп
ажайып жаткан сыйкыр чөңдөнгөн Саякбай миң кубулуп төктү манасын. Мындайды угуп көрбөгөн орус калкы тимеле залда баатырдын өзү жүргөндөй дымы бокту. Тынч кезинде кой оозунан чөбалбаган момун кыргыз элинде дагы ушундай баатыр мүнөз болобу деп таңдангандар да болду. Демейде ар бир номерин 3-5 мүнөттөн ашырбаган партиялык маданий кызматкерлер Сакеңди туура 1,5 саат болгондо гана азоого сыйыртмак салгандай араң токтотушту. Бул кайталангыс руханий эпизод эле. Бир карасаң лирика, бир карасаң эпика. Кээде ыр, кээде обон, кээде кино, кээде драма, кээде кошок, кээде жомок. Сөз жетпейт кенендигине. Зал бир саамга тынчып, анан азыркы артист жомок эмес, элес эмес, чындап эле сахнада экенин бир сезишип, эстерине келе түшүп, шатырата алакан чабышты. Браво, молодец, еще, продолжайте, просим деген үндөр жаңырды. Кезек боюнча эми башка өнөрпөз чыкмак. Бирок козголуп алган эл тынчый турган эмес. Дуулдап алган элдин суранычы менен Сакең манасты дагы 1 саат созуп, айгай салып берди. Анан кайра эмеле табышмактай манас түйнөсүнө аралашып көнүп баштаган угармандар 3-чү рет сурап айттырышты. Тартип бузуп көнүп калган Сакең бу жолу дагы сценарийди буздуртуп, күн тартиби белгиленгенден 3 саат ашыкчы болуп кетти. Сакең ошондо тердеп кургап чыгып, манасты котормосуз түшүнгөн орус элине 1000 мертебе ыраазы болуп, салкын аба болсо дагы айтат элем, бу жер үп экен, кыйналып кеттим деп бултуңдап алган дейт. Бу таатым жергеле чабылып, марага озуп биринчи келип, бирок моокуму канбай калган, анан туйлап, ооздугун чайнап турган күлүктөй. Азыр эле сахнада жупуну кийинип, карапайым басыгы менен келген Сакең эми бул жердегилерге башка дүйнөдөн келген бир пайгамбардай сезилип, маашырланып басып, өнөр сексинен түшүп баратканда, эл тура калып, дүңгүрөтө кол чаап узатканы орус калкынын манасчыга болгон не деген урмат сыйы. Алиге чакан бойлуу чал эми бу жердегилерге өзүнчө эле бир гигант сезилип кетти. Дүйнөлүк поэзиянын алпы Александр Сергеевич Пушкинди жараткан орус эли эми минтип манасты окубай туруп эле, котормочусу жок эле Саякбай аркылуу түшүнүп, таазим этип турганына бир рет сыймыктангын келет, бир рет таң каласың. Ал эми орустун белгилүү музыка таануучусу калемгер Орлов 1963 жылы Чыңгыз Айтматовго Лениндик сыйлыктын лауреаттыгын тапшырууга байланыштуу салтанатта Сакеңдин манас айтканын көрүп алып, тура калып кол чаап, какая инструментовка, потрясающая деп аң-таң боло баа бергени бул сыйкырдуу өнөр өзгө элдерге да укмуштай таасир калтыргандыгынан кабар берет. Кыязы Сакең дастан айтып жатса, бир эле киши эмес, жалпы оркестр ойноп жаткандай сезилип, кээде добулбастар урулуп, кээде сыбызгы, кээде кылгыяк муңдайт, комуз сайрап, ал эми кээде керней сурнайлар жаңыргандай сезилет кочеркен. Жанында отурган Азиз Салиев мейманга урматтоо менен айтылып жаткан текстти которуп баштаса, Орлов сылыккана: «Простите, давайте лучше я полюбуюсь этой удивительной инструментовкой» деп суранган тура. Керемет дүйнөнү которуп не кереги бар деген кеби го сыягы. Анан эртеси Орловдун манаска болгон зор ынтаасын байкаган кыргыз жазуучулары биз сизге дагы манасчылардын үнүн радиодон угуз алабыз деп кайрылса, жок, Саякбайдан кийин башканы угуп отуруунун кереги не деп жооп узаткан экен. Касиетин бир көрүп түшүнгөн бейин. Тутунган пири ким болгон? Улуу дастанды айгайлап айтканда, кадимки Айкөл манаска теңдеш жүргөндөй сезилген Саякбай көп залкарлар менен өзү жазгандай бирде тамакташ, бирде сабакташ жүргөн. Улуу кичүүсү менен бирге жашы өйдө төмөн болсо да, жаны курбу болуп, кайда жүрсө тамашалашып чогуу болушкан. Бирок алардын арасынан залкар комузчу Карамолду Орозовду пир туткан. Сакең кирген өзөндөй шар жүрсө, Молдокең басмырт, сыдыргага салгандай сыпа, билгенин иштен кайрыган бир мүнөз адам болгон.
Bir чети өзү жазгандай бирге ыйлап, бирге күлүп, көпөлөк кууп, бирге жүрүп, көйнөктү чечип, жылаңайлак көлгө түшүп куушуп, кээде тилде бурушуп, бир күндө жүз таарынышып, жүз табышып, топурактан там салып, чыбыктан ат кылып, көл жээгиндеги корумду айрында балалыгын бирге өткөрүшөт. Саякбай өмүрүндө Манастан башка бир гана поэма жазып, аны мына ушул күүсүн уккан сайын куң эле келген күү дайрасы Карамолду Залкарга арнап жазган. Ал поэманы ак кагазга чиймелеп эмес, дастан сындуу төгүп айтып, кийин жазылып калган. Поэма өтө көркөм жазылып, кээде эпостун ыргагында айтылып, Карамолдунун таланты Манас дастанындагы баатырлардан ашса ашат, бирок кем сүрөттөлбөйт. Поэмада эки эгиз улактай эрке, чогуу өскөнү, атүгүл бир күнөчөктөгү каймакты бирге уурдап жегендиги ырдалат. Ошондо эле Бердикожо чеченден жаш сирек бала эң алгач Мендирман күүсүн үйрөнөт. Улуу комузчу кичинесинде эле окубастан кат билген, бир укканын жат билген чыйрак, тирикарак бала экени билинип, комузду таксайратып черте баштаганда азан чакырып койгон Токтомамбет аты эми Карамолду аталып, ак сарбашыл сойдуруп, жакшы тилек ой менен бата алат. Бирде комузду булак болуп аккандай, бирде кайра сыбызгып, турумтай болуп жаткандай чертет. Эл оозуна алынат, күү артынан күү чыгып, күндө таланты уланат. Сакең ошонун баарына күбө болуп, ал учурду ашуудан ашуу деп чертет, комузун сырдап кооздотот, ботоюмду боздотот, көрөйүн деп көз шашат, кумар күүнү сыздатат деп сүрөттөйт. Карамолдунун иниси Усуп дагы, алар менен курбалдаш өскөн Орозакун, чала кыздар дагы комузга өтө шыктуу болушат, бирок колдору Карамолдунукундай маш келе бербейт. Молдокеңди Манасчы минтип сүрөттөйт. Оор басырык бир мүнөз, кыял күтүп кылк этпей, сыр алдырып шылк этпей, комузга туулган молдодой, тубан жарган жоргодой. Байгазы комузчудан бир угуп эле Карамолду анын күүсүн таптак комузга салат. Буга кубанган Байгазы жашып, жаш комузчуну кучактап алып ыйлап, чапан жабат. Азыр чертилип жүргөн Байгазынын күүсү ошол Карамолду аркылуу өлбөс өчпөс болуп бизге жеткен. Кырча мурут, кыйгач каш Карамолду дагы кыз сүйүп, кыялга батып жүргөн чагы болсо аталган поэмада. Шаани менен таң атып, шапар менен күн батып, шашат билем жашчылык, шарап бербей мас кылып, биздин Карамолду да ашыктыктын белине келаткан эле бастырып деп элестүү баяндалат. Ошондо комузчу ашыкзар болгон Бермет аттуу сулуу кудум эпостагы ай чүрөктөй эле сүрөттөлөт. Оймок ооз бото көз кыз келатат, жетпес сөз, карагаштуу айча бел, оюңда сөздү айта бер, айта албасаң кайта бер, ак бетинде меңи бар, айтчы кайда теңи бар, бешине жарык кең соору бул кайдагы кыз болду, маралдай болуп торолгон, мойнуна шур оролгон, бугудай болуп торолгон, бутуна чачы оролгон, беш саамайы бөлүнүп, бетинен ылдый төгүлүп, төшүндөгү эки алма төрсөйүп даана көрүнүп, кылая карап астыртан, кыя салып бастырган, күлө карап астыртан, күймөнө түшүп бастырган, шекерди көр, сөзүн көр, ботону кара, көзүн көр, жаштык деген жанган от, токтонуп турар айла жок, иштен төгүп жалдырап, караган менен пайда жок. Комузун алып колуна Карамолду бурады, кыздарай деп күү чертип, кыздын колун сурады. Анан сулуудан жарытылуу жооп ала албаган соң, Молдокең арзуусун ачык билдирип, комузчулуктан төкмөчүлүккө өтөт. Кеч үйгө барып буралып, келатсаң үйгө суу алып, адырдын гүлүн тестелеп, алдыңан чыксам кубанып, күлөр белең Берметкан, сүйөр белең Берметкан, же болбосо кайгыны үйөр белең Берметкан. Адамдын мен да баласы, аяп бер койчу Берметкан, сүйүүнүн болсун белгиси, карап бер койчу Берметкан. Кийин жолдоштору менен
Молдекен күйөлөп келсе, Бермет сулуу көңүлү бар экенин, бирок ата-энеси жалгыз тургандыктан аларды таштап кете албастыгын кыйытат. Махабатка мас болуп, арзуу жытына азгырылып алган комузчанда мага да ата-атаңыз, мага да апа-апаңыз, таш чайнап турган чагымда кантип бакпай калабыз деп антын берип, жылдыз тарай таң ата келин алып келишет. Бул кырдаал эң лирикалык боекчолор менен берилип, сүйүү сезими өтө дилгирлик менен сүрөттөлөт. Карамолдо келине келип, кемелине толуп, келиштире комузунда кол ойнотконун бир айтса саякпай эле сүрөттөп бере алар. Бир кайрыгын карасам, аккан сууну бургандай, бир кайрыгын карасам, ботосу боздоп тургандай, бир кайрыгын байкасам, ителги ташты тепкендей, бир кайрыгын карасам, ысык көл ташып кеткендей. Кийин эл шайырлары чыңгышпай, эл кадырын билгиле, эгер келип сураса, эң кейбей өрткө киргиле деп батасын берет. Поэмада Карамолдо черткен насыйкат сыяктуу улуу күбөлөрдүн кантип жаралган баяны көркөм, кооз сүрөттөлөт. Айрыкча Манастагы Каныкейдин арманы күбөсүн черткенде уккан адамдын муун жүүнү бошобой темтире албастыгын, боздотуп молдо боздотуп, бой денени козготуп, ыйлатып молдо ыйлатып, ырлары жанды кыйнатып деп таамай белгилейт. 1916 жылы Үркүндө Карамолдо дагы эл менен кошо үркүп, комузу түшпөй колунан кээде чертип үн кошуп, кейиштүү элин сооротуп, эл ичинде энтелеп кошо баратканын ошол азапта. Каруу жетпей басууга, камы жетпей качууга, канчасы өлдү ашууда, энтелеп суудан өтө албай, ичкиси менен чалагып, ичкирип эне кокуйлап, бешиги менен балагып, калдактап учуп жорулар, канга этке тоюшту, каалаганча болушту. Кыргыз эли киндик кесип, кир жууган алтын жерден айрылып, армандап келип, ошондо Кытайда малай болуп кыйналган комузчуну, энеден эки туулбас элден чыккан жоргону, кайрылып мүрү чор болду, кайран талант кор болду деп мөгдөп бир көкүнөт. Саякпай даң табырдагандай эле Карамолдо Розов укмуштуудай залкар талант болгон. Комузчулардын алпы десек да болот. Атургай тоо болбулу Токтогул атабыз Карамолдонун күү черткенин биринчи ирет көргөн соң эле ыр биздекен, күү сиздекен деп тамшанып таамай баа берген чыгар. Сакен комуз угуп, Молдекеңе таасирленсе, кайра Манасын угуп, комузчу Манаска арбалып, бекер жерден улуу Айкөлдү комузга салып, аны даңазалаган Манас күүлөрүн чыгарбагандыр. Сакен комузду бийик баалап, буу жупуну көрүнгөнү менен, кыргызымдын бак таалайына жаралган ыйык нерсе го, комузубуз болбосо эл өнөрү соолган көлгө окшоп кемип калбайт беле деп айтып жүргөн. Мурат Аалы, Байымбет, Атай, Муса, Шаршен, Адамкалый, Осмонкул, Калык не деген залкарлар. Саякпай залкар өзү айткандай, комузчу менен короолош, акындар менен жоролош, ырчылар менен жамакташ, өнөрпоз менен сабакташ жүрдү. Осмонкул Бөлөбалаевди, Осокең Төкмөнүн жеткирбес күлүгү, Калык Акиевди болсо, Калык ырчынын төрөсү, Муса Байетовди болсо, ырчыдан алдына киши салдырбайт, керемет ырдайт эмеспи деп, эпостогу баатырларды сүрөттөгөндөй баа берип, комузчулардан болсо Карамолдо менен Атай Огонбаевди кадырлаган. Ырчылар сырттаны деп ат коюп, көкөлөтө мактап жүрүп, кийин көз жумганда Атайдай сырттан таланттуу жалындап жүрүп эле күйүп кетет турбайбы деп бир өкүнүп, кайгырганын айтышат көргөндөр. Алардын ичинен Кара Чечекей ага досу Карамолдонун өлүмү Саякпайга катуу тийди. Сыр сандык сыяктанган Сакең ошондо бир ачылып, миң жашыды, арман болуп ташыды. Кудум Айкөл ак куласынан ажырап жаткандай өксүдү. Чынында эле Карамолдо Розов комузчунун сырттаны болчу. Комузчу менен Манасчы бирин-бирин пир тутуп жашады. Бээнин экемчегиндей эгиз жүрүштү. Турмуштун кууралын да, жыргалын да бирге татышты. Карамолдо көз жумган соң Манасчы көпкө дейре чүнчүп, эл менен көп кошула бербей, маанайы пас болуп кеткенин айтышат. Жер муштап боздоп ыйлады.
Ажалга айлата албай, анан ушул поэманы арнады. Сөздөн гүл чамбар жасап, эстелик калтырды. Сакен кээде тамашалап, өрттөгө койчу бирөөгө арнап же тийишип, кайранысын унутуп калчу, бирок Карамолдодон башкага арнап бир дагы ыр жазбаган. Муну баамдаган ошол кездеги жазуучулар союзунун төрагасы Азиз Салиев: сиз деле төкмакындык кылып, кээ бир акындарды ырга аралаштырып неге жазбайсыз десе, эзели сөздөн жаңылбаган манасчы: ай, менин салмагым бүркүт болсо, мага кыргыек чымчыктар керегине деп тамаша менен таамай жооп берген экен. Кеп кезегинде айтылбаса, сөз атасы өлбөйбү? Пишпекти көздөй. Айтылуу аалым Кусейин Карасаев Саякбай байбичеси өлгөндөн кийин кур болуп калган экен деп манас таануучу Самар Мусаевден укканын эскерет. Сагынбайдын манасын сынап, манас комитетин түзөм деп Каралаев Саякбайды таап келип, жаздырам деп түрмөгө түштүм. Өмүр бою куугунтукта болдум. Жамандыкты амандык жеңет деген макал чын экен. Аман жүргөндүгүм үчүн акыры эл алкышына татыдым деп жазат өз эскерүүсүндө Кусейин агай. Түпкүлүгү залкар манасчыны борборго алып келген өзү болгон. Сакен турган турпатындай ачык айрым, алпейим, колу ачык, жоомарт инсан болгонун кеп кылышат. Кусейин аксакал 1946 жылы көл башына барып, кайра кайтып келатып, учураша кетели деп Саякбайга кайрылышат. Сакебиз жаналы калбай тосуп алып коноктоп, күпүлдөтүп манасын айтып, кетээрде Айша апага түлкүнүн терисин белек кылат сүйүнүп, ал табериге ошол замандын эң кымбат белеги болсо керек. 1930 жылы Фрунзе шаарына манасчы катары чакырылып, коомчулук тарабынан таланты жогору бааланат. Анын Фрунзе шаарына келип коомчулук менен таанышышына жазуучу Жекшен Ашубаев, белгилүү илимпоз Кусейин Карасаевдер көмөкчү болот. Чындыгында Саякбай манасчыны эл арасынан таап, борборго 1931 жылы алып келген кадимки аалым Кусейин Карасаев болгон. Сөз касиетин иликтеген Кусейин ага өз айткандай, кара сөздүн сакасы Саякбайды издеп барып, ошондогу Каракол райкомунун катчысы Абдылда айылчы уулунун жардамы менен Кытайга качканы жатат деп шектелип, КПУнун тырмагына илинип калган Саякбайды бошотуп, бүркүттү тордон чыгарып, томогосун сыйрыгандай ошол шектүү адамдардын катарынан бошотуп борборго алып келет. Сыягы Сакен да ошол замандын тартибине көнө бербей, боштондук эңсеген бүркүт сыңары азаттык эңсеп, Кытай жака көңүлү ооп калган заман болсо керек. Көрсө Сакен шапалакты бек тиштеп, жалгыз атты күш-күштөп, Кытайга кетсем деле манасым менен оокат кылам дей берчү экен. Аны узун кулактар экесе кылып жеткизип, Кытайга качканы камынып жатат, советтик түзүлүшкө каршы жамактап, ырдап жүрөт деп үстүнөн материал топтолуп калыптыр. ГПУнун кылычынан кан таам Саякбайды суракка алганда, мен ката жиберипмин, Кытай эли биздин досубуз экен, эми манасты кайта баштан айтып, аны кара калмак менен тытыштырып коеюн деп айтып араң кутулган экен. Бөрк ал десе баш алган купушниктерге райкатчы Айылчинов дагы бул манасчыны окумуштуулар атайын издеп келишиптир. Алып кетүүгө уруксат берсеңер, Жолдош Каралаевди өзүбүз тарбиялап алабыз деп жатып көндүрүшөт. Болгонун болгондой айтып жүргөн, ошол доордун идеологиясына анча баш ие бербеген, көкүрөктөгү манас духу тим жаткырбаган Саякбай Каралаев сыягы өтө коркунучтуу оппозиция сыяктуу көрүнсө керек. Ошондон уламбы Сакен кээде өткөндү эстеп жанына батканда, бул алмадай шордуу башым эмнелерди гана көрбөдү деп өз башын өзү муштап калар эле дешет билгендер. Ошондо куткарып чыкканына сүйүнгөн Карасаев манасчыны үйүнө да киргизбей, түз эле борборду көздөй алып жөнөйт. Жүн тарткан машина менен келишип, Саякбайдын инисиникине токтошот. Келини жактырбаганы кабак кашынан билинип, аны байкай койгон Сакен ырсаптарын төгүп ийет. О иним, сенин балыкчыда айылың, байкап карап отурсам, сенин суучулдуктай зайыбың, эркелетип алыпсың, эркектик кайда дайының деп. Пишпекке кеткенге
Унаа жок, дагы 3-4 күн туруп калышат. Колхозго каршы ыр чыгарып жүргөнү чын болду бекен деп. Саке, сиз Манастан башка дагы ыр чыгарасызбы? Ошол тууралуу кеп салсаңыз десе. Силерге мактаган гана ыр керек го дейт. Мен андай жамандаган ырларды чыгарбайм. Биздин сельсоветтин катчысы ошондой ырларды келиштирип согот. Силерге керек болсо дегенде Карасаев. Анда ошондон билгендерден бир ооз айтып бербейсизби деп суранат. Сакең оң колунун сөөмөйү менен мурутун бир сылап алып, эми сурап калдың, бир ооз айтып берейин. Колхоз кылды баарыңды, уйгай тартып салды го, 95-те чалыңды деген ырсаптарын айтат. Атактуу аалым Саякбай Каралаевди абдан шар, ичине эч нерсе жашырбаган адам эле, өзү айткан манасындай төгүлүп турчу. Көрсө Манас сындуу касиет ошондой адамдардын тагдырына туш келет тура деп баа берген экен. Бир күнү эки академик Константин Юдахин жана Болот Юнусалиев аларды коштоп Кусейин Карасаев менен Саякбай Каралаев болуп Борбор шаардын тоо тарабына серүүндөп келүүгө чыгышат. Иттерин ээрчите чыгышкан экен. Тиги эки академиктин иттери согунга сөөлчүдай тимеле килкилдейт. Саякбайдыкы болсо өтө эле арык. Анда Кусейин аксакал: "Ой Саке, эмне итиңе тамак бербейсиңби?" деп тамашага салса. "О айланайын Кусейин, ит тамагын өзү таап жейт. Ошол үчүн ит да. Керек болсо аңуулап ээсине тамак берет. Тигилердики болсо ээси итине тамак издейт экен" деп бир күлдүрүптүр. Таасирленүү. Куш өмүрдө Саякбай Манасчы дайым тамаша сала жүргөндү сүйгөн, жанындагыларга тийишип сүйлөгөн. Өзү болсо окуяны көөнөртпөй, кайра кошумчалап, көбүртүп жабыртып айтып бере турган. Улуу кичүүлөр менен бирге азилдешип, тамашалаш достору аны Сашка деп эркелетчү. Салыштырып айтканда эпостагыдай эле укмуш сүрөттөп, элдин көптүгүн, көчөдөгү эл коктудагы малдай деп, кассага айлык алганын, сыганга карыз берген акчамды дуулаган немедей күндө эле бухгалтерияга келемдечү. Кээде алигиден сепеткиси келип калганда аны дагы түз айтпай, менин шумкарларымдын жүрөгүнө чай барбай суу сап калышыптыр. Бир сугарып албасам болбойт деп кыйытат. Анысы бирдеме ап келе койбойсуңарбы, болсо куйбайсыңарбы дегени. Аны да чени менен ичип, шумкарларын сугарып, суутуп алган соң, анан узун сабак жумуктуруна өтчү. Бир күнү эл жазуучусу Түгөлбай Сыдыкбеков менен ошентип тамашалашып отуруп, а киши Манасчыга тийишип калат. Саке, кээде Манас айтып жатканда унутуп калат окшойсуз. Бир айтканыңызды эки айтып коймой жайыңыз бар экен. Ал эмнеңиз? Сакең болсо бир саамга ойлонуп, өңү өзгөрө түшүп, ошентсе да сөзүнөн жаңылбай: "Кагылайындар, мен А деген тамганы тааныбайм. Кол кой десе, сүйрөлтүп чокмордун сүрөтүн тартып коюп, эптеп эле гонорар алып жүргөн курган баш. Бабаңардын жомогу чытырман токой экен. Кээде адаштырса, адаштырып салгандыр. Анын эмнесине тыңсынасыңар? Академик, жазуучу, окумуштуулар бир үйүр болуп, 10-15 жылдан бери силер чуулдап жүрөсүңөр. Кагазга түшүрүлүп, темир сандыктарга катылган мурастарды эмгиче элге берип койдуңарбы?" деп татыктуу жооп таап, кайра түкөңдүн өзүнө чабуулга өткөн экен. Улуу кыргыз улутчул жазуучубуз өзүнүн али бала кезинде кантип Манас жомогуна таасирленгенин эскерип келип, аны угуучулар бийик баалап, ага сыйынышып, аны айтуучулар да, аны угуучулар да жан дили менен берилип угуша турган. Манасчыларды улам үйдөн үйгө, айылдан айылга чакыра беришип, кээде күндөп түндөп кезек күтүп, Манасчыны зарыгып күтүшөр эле дейт. Адеп чыныгы Манасчыны көрүп, ага таасирленип, аны туурап, айрым саптарын жаттап айтып жүргөндө, апийим отоо учурунда бир кызык окуя болгонун минтибес керек. Бул окуя улуу жазуучу 12 жашында 1924 жылы жазында болгон экен. Биз чоң кичинебиз болуп 6-7 кишибиз. Суунун боюндагы узун тилке айдалган апийимди отуп жатабыз. Бирден солду ээлеп, жараша ишти кызытыш үчүн бирибиз жаак жанып ырдап, бирибиз көпүлдөп, Манас айтып, кечке тынбайбыз.
Мен ал кезде ырдандагы жомок өтө кызыкчумун. Өзүм семетей болуп күпүлдөп, тигил отоо чөптөрдү менин чоюм башыман кырылып жаткан Коңурбайдын колу деп эпилдете чан жинин тындырбай отоо чөптөрдү кырып жоюп бир маалда ордумдан тура калдым. Дал ошол замат бизден 100 санжардай окчунураак тээ апи маянттын аягынан зор 3-4 атчан чубаша жарышып өтө беришип, экрандан көрүнгөн элестердей көздөн кайын болушту. Мен адегенде сестее түштүм. Анан чын ишенимимде тигине семетейлер чаап өтүштү дедим. Отоочулар ишенер-ишенбестен силдее калышты дагы. Анан мага бири дөөрүбөчү бала деди. Бирок Соодонбек деген агабыз чын пейили менен бизди ишендирди. Жарыктык алыптардын арбагы тирүү, көп кеп салып, аларды көп эстегенде көзгө көрүнө берет бабаларыбыз. Өтө берилүүнүн, аша кызыгуунун натыйжасында болгон бул көрүнүш жеке менде эмес, дал ошол мендей жаштардын далайында боло келген иш. Далайлар Манасты же Семетейди түшүндө көрүшкөнүн айтышчу. Ал тургай кандайдыр бир адам алыс жолдо жолоочулап келатып, элсиз түрдөгү жалгыз ак ордого келип кымыз ичкени. Ал жолоочу аттана берип артына караса, ал ак ордонун ордунда жок болуп калганын көрсө, ал ордодо отурган ак сакал адам Бакай жолоочуга кымыз сунган Көзөл Зайып айчүрөк экен деп айтылчу. Ошол доордогу ата-бабаларыбыз дагы ошондогу залкар манасчыларга тете болгон дейди. Себеби эл манасчы келерде дене боюн тазаланып, даарат алып, ал эми жомок айтылып жатканда арбактарга шек келтирбей ичинен сыйынып отуруп угушкан. Залкарлар манас айтканда алып баатыр жанда жок зор, айбаттуу, адамда жок адилет катары элестелчү. Ошол себептен жаш балдар бири-бири менен уруша кетишсе, Манас атанын арбагы урсун де, ак бараңдын огу урсун де. Анан ишенем деп антташа турган. Неси болсо да элибиз сүйгөн ушул улуу жомокту чоң манасчынын оозунан уксам деп көксөп калгам. 1927 жылдын март айы болуу керек. Мен Караколдо Пржевальскийде окуп жүргөн кезим. Манасчы келди деген соң сабак бышык тоону коюп, коңшунукуна бардым. Аял эркек эшиктен төргө жык толуптур. Боз шинелде желбегей жамынып төрдө отурган арык чырай, кызыл тоголок адам жаңы эле айта баштаганбы, үнү улам ачыла, улам ыргагы, улам көтөрүлө берип, өзү дагы улам кызып, күпүлдөп чубурган алп сөздөрдү мөндүрдөй сабатып жибергенде, тымып отурган кишилер козголушуп сүрөй калышат. Мен иреге жактан орун алгам. Ушуга дейре мындай жетик айткан манасчыдан укпагандыгымданбы, не Тайторунун чабышын чоң манасчынын оозунан биринчи угуп жаткандыгымдан болдубу билбейм. Айтор тигил боз шинелчен кызыл тоголок адам эчен албан күчтүү, көркөм, элестүү жомок сөздөрүнүн сыйкырдуу күчү менен мени бат эле арбап алды. Ал улам кызып, улам күпүлдөгөн сайын тек кандайдыр бир бизге окшобогон зор, акылман, баатыр кишилерден кеп сөздөр угулуп, укмуштуудай чоң аттардын туягынан чыккан дүбүрттөр келип, биз отурган үй, кишилер, мен баарыбыз бүтүндөй ошол алып дүйнөгө аралаша бердик. Мага баарынан башкача ыйык сезилген зор элес ал энебиз Каникейдин элеси болду. Манасчы Каникейдин элесин баяндай баштаганда эле менин көз алдыма өз энем Айымкан келе түштү да, анан ал бат эле зор тартып, бат эле тайманбас алып тартып, өз ырайынан сулуу, сүрдүү тартып өзгөрүп олтуруп, анан жомокто сүрөттөлгөн укмуштуу элеске айланып кетти. Ошондон баштап эле менин сезимим дүркүрөп, ал тургай чоочуп, энем аман кайткай эле, энем аттан жыгылбагай эле, энемдин аты чыккай эле деген тилек байкалбай сезимимди аралап кетти. Мен кызып, дирилдеп, көзүмө жаш келчүдөй болуп чымырап отурдум. Бир кезде үйдөгүлөрдүн көбү жашып отурушканы байкалды. Улгайган Зайып аста иштен шыпшына чарыктык энебиз ай десе, жүрөгүнөн ысык илеп ургандай болот. Улгайган үй ээси сакалын учкай тутамдай калып, ой акылман, асыл энебиз ай десе, колу да сакалы да дирилдейт. Атигил кызыл баркыт
5 манчасын, көкүрөгү күмүш тыйын, күмүш топчу, седепке жыш толгон 4-5 жашар кыз бала тамылжып, жуулган карагаттай көздөрүн бакырайта телмире манасчыдан албай, не корккону, чоочуганы, не анын айткандарын боолголой түшүнгөнү байкалбай көз ирмебейт. Баланын ички жумшак демин чыгарып, аста улутунат. Айтор чымын учпай калган үй ичине алып жомоктун ыйык касиети жыш толгондой, кишилер бирде дымып тынч, бирде жээк урулган толкундай күжүлдөй, бажылдай манасчыны сүрөй калышат. Айтор мезгилдин өткөнү сезилген жок. Ошол түндөгү ортого коюлган лампанын жарыгында курчай отурган кишилердин кубаттуусунда Сакемди биринчи көрүшүм. Сакемдин Тайторусун биринчи чаптырышы эч кетпес, өчпөс элестей көз алдында сүрөттөлүп калды. Ооба, не коркуу, не аша кубануу баланын эсинде өчпөй кетпей калгандай, дал ошол Сакемдин таасирдүү айтуусу, анын сыйкырдуу күчү жеке эле улуу манасчынын өз элесин, жеке эле анын айткан жомогун эмес, аны сыйлап, аны угуп отурган ошол үйдөгү улуу кичүүлөр эстей калганымда, дал бүгүнкүдөй баардыгы жадырап жайнап көз алдымда. О, бул не деген күч? Мындай алып элестүү ата-энени, элди журтто, жер сууну көз алдыңа тартып турган көркөм зор сыйкырдуу күч Саякбай сыяктуу алып манасчынын, зор таланттын, укмуштуу акындын колунан келер. Кудум Көкжал Баатырга тете Түгөлбай Сыдыкбеков коммунисттик доордун тушунда улутчул аталып, ошол режимдин идеологиялык көз карашына туура келе бербеген Көк асаба романын жазды. Улуттук азаттык үчүн азаптуу күрөшүн даңаза кылды. Мүмкүн ошондой эркти бала кезинде көргөн Саякбайдын рухунан таасирленген жокпу? Дегеним, манастын манас экенин, кыргыздын кыргыз экендигин жүрөгүнүн тереңинде сезе билген сүрөткер гана Көк асабаны жарата алмак, же андай эмеспи? Маликов багынганда 1937 жылдары Түгөлбай Сыдыкбеков өзүнүн жакын көргөн тең туш акыны Кубанычбек Маликов менен көлгө барып калып, Саякбайга жолукканын мындайча сүрөттөйт. Атагы жаңыдан жергебизде даңтала баштаган манасчы Саякбай үстүнө чымынгон элек тору кунандай топтомолок, чып-чымыр денеси касиеттүү күчкө толуп, өзү айткандай, айт дегенде кыйт деп оолугуп турган кез экен. Кубанычбек өзүнөн 16 жаш улуу Саякбай менен бирге чукатышып жүрүп чоңойгондо көрүшкөндө эле кылжыңын баштады. Эки бети манаттай, бутту керип манаптай, коноктор келди үйүңө, жата бербе Саякбай. Сакең кебелип койбой, мындай тамаша кепке көнүп бүткөн мүнөзү менен кабагым кашым дебей, муруттары калканданып, көзү тикирейип, өзү мурчуя. Коноктор келсе төртигине деп, меймандарын төргө өткөзүп, алаңгыча кой союлуп, бирок Сакеңдикине келген конок манас укпай кетчүбү? Тайторуна чапты. 360 күлүктүн жанында калган Тайтору арымын демдеген сайын улам бир күлүктөн озду. Туура 11 жыл мурда карамолдо окуп жүргөн кезимде Такырбаш деген кишинин үйүндө үстүнө боз шинелди желбегей жамынып, партизандык деми кетелекте ушул Тайторунун чуркашын сүрөттөгөн Сакем сай күлүктөн ал жарышында өзү кошо жүргөндөй болуп сезилген мага. Канекей эненин каргылданган үнү эшетилген. Кызыл чырай жүзү тала-тала жашка жуулган. Жалгызым кайрадан ата конушуна үйүн тегип, кыркуруу кыргызга атасындай асаба болор бекен. Теңирим деп төлгө чапкан Тайторусу чаңда келатканда үй толо отурган кишилер муң жутуп өксүгөн ал жолу. 360 күлүктүн чаңында калган ат кайдан чыксын? Канекей энесин өз баласы Семетей чын эле аябайбы деп мен дагы тымызын момурагамын ал жолу. Андан бери жакшылыкка төлгө кеткен Тайтору чабышын эчен жолу ишитип төлгө чабылган карт күлүгү акыры чаңдан арылып 360 күлүктөн марага озуп келгенин биле туруп, азыр да ошол алгачкыдай эмне болор экен дедирип кайран Сакемдин айтканы мени чымыратты.
ак тилек сынаадан жаралган жумук эмес, ата баба өз башынан кечирген өмүр тарыхынын элеси дал ушул жарашка түшкөн орошон күлүктөрдүн арымындай көз алдыма келип жатты дейсиң. Күлүктөрдүн туягынан ыргыган даңканды кубаттаган айкырыктар кадимкидей эшитилди. Кантсе да конорун конуп уча албай калганбы? Тайтору камыш кулагына жабышкан кара чымын көрүндү. Үстүдө учкан торгой безенбей, астыда жер артка чимирилди. Ана 60, анан 30, эми 12 күлүктүн артында келаткан Тайторуну Айкүл өзү баштап, Алманбет чубак сүрөөндөштү. Каныкей эненин төлгөсү төп келип, чапкан күлүгү озду. Боздоп калган бозинген боорун жерден көтөрдү. Боосун тытып көккө кеткен ак шумкар шаңданып туурга конду. Наар татпай улуп калган кумайык боор көтөрүп жойлоду. Семетей кар жайган сарбан бакай абасына көрүштү. Жаңы чамгарак көтөрүлдү. Кең таластын боюна баягы ак ордолор тегилди. Баса түгөнгөн сайын түтөгөн түптүү манас тукуму, өлгөн сайын өөрчүгөн өткүр манас тукуму. Неси болсо да манастай улуу баянды, өзүндөй улуу тарыхый окуялар төрөгөн анык деп жазат Түгөлбай Сыдыкбеков. Саякбайдын манасын уккан киши толкунданбай тим тура алмакпы? Тайтору чабылып бүтөөрү менен Сыдыкбековдон мурда Кубанычбек Маликов баягы тамаша кебин токтотуп, оозунуп барып, талантыңдан айланайын Саке, оозуңдан өүп коеюнчу деп жүткүнгөндө Сакең жактыра бербей мурчуюп, кайра Кубанычбек Маликовдон өзүн качырган болуп. Эмине, оозумдан өпкөдөй, мен сага жанагы өзүң кызыл түлкүгө салыштырып жүргөн келин белем, өппөйсүң дегенде байбичеси жумшак күлүп. Сыйлап жатпайбы, өптүрүп эле койбойсуңбу? Эркекти эркек өпчү беле? Мулжуңдаган неме, аны да билбейт деп чукчуңдап кетет. Дастуркон үстүндө тамаша кайра уланып, Маликов боруктун жото жилигин мулжуңдап жеп жатып, атаң караладан да кары кой союпсуң дейт. Деп Сакең тийишкиси эле келип турганын билип, ышталган ширге деле тишиң өтчү эмес беле? Боруктун этине эмне өтпөй калдыбы эми? Деп аны эт жештин алпы кожомкул балбандын жүрөгүн түшүргөн Кубанычбек Мешкей деген ушул деп өзүн ыңгайсыз сезе түшкөн байбичесине айтат. Алп өмүрдү жашаган Сакең эртеси кайра бир жандык аяп сөзгө жыгылбайын деп тигилер тура электе дагы бир 6 айлык күрпөң козу алдырып сойдуруп казанга астырып койгон экен. Аны көргөн Кубанычбек Маликов багындым Саке сизге деп айткан турбайбы? Жарыктык салкарлар сөздү сүйлөй да билишкен, сөзгө жеңиле да билишкен нарктуулар эмеспи? Сталин манас тукканда. Саякбай атабыз тууралуу материалдарды иликтеп жатып, Кызыл Кыргызстан газетасынын 1945 жылдын 30 сентябрындагы саны көз көрүндү. Анда Кыргыз СССРнин эл артисти Саякбай Каралаевдин менин айтканымды улуу Сталин укту деген чакан макаласы жарыяланган. Анда Саякбай мындайча эскерет. Окумуштуулар менин ооз-эки айтуум боюнча Манастан 300 000 жол ыр жазып алышкандыгын укканымда абдан сүйүндүм. Мен манасчы болуп, даңктуу манасты айтып келе жатканыма 40 жыл толду. Өзүмдүн окутуучум, даңктуу манасчы чоюке менен бирге жүрүп, кичинекей кезимде эле жетөгүздө айылдан айылды кыдырып, малчылардын үйлөрүнө барып, манасты айтып жүрөр элем. Мен өзүмдүн өмүрүмдөгү бакыттуу күндү баштан өткөрдүм. Москвада, Кремльде манасты айтканымда кыргыз элинин окутуучусу жана атасы улуу Сталин өзү да уккан болчу. Ал абдан көңүл коюп, менин оозумдан манас үзүндүлөрүн укту. Мен буга толкунданып сүйүндүм. Улуу Сталин угуп отурганда бардыгы ыкыласым менен баатыр манасты күпүлдөтүп айттым. Кыргыз эли манас, Семетей жана Сейтек жөнүндөгү окуялуу, эстеликти көп кылымдар бою сактап келе жатат. Байыркы жылдардан нак ушул күнгө чейин бул баатыр жомок элди өзүнө тартуу менен айтылып келе жатат. Сталин болуп турганда анын манасты тыңдап укканы
Сакең үчүн да, кыргыз эли үчүн да опол тоодой сыймыгын эмне? Ошондо кыргыз делегациясынын атынан Эркин Мадемилова Сталинге чуркап барып гүл тапшырат. Кыргыз опера жана балет театры Ленин ордени менен сыйланат. Декада аяктап калган кезде Кремльде Георгиев атындагы сый залда чоң өкмөттүк кабыл алуу болуп, ага декадага баргандардын баары толук катышат. Ага Сталин өзү келип, СССР Жогорку Советинин президиумунун указын жарыялап, анын төрагасы Калинин кыргыз маданият чеберлеринин бир катарларына мамлекеттик орден медалдарды тапшырат. Жаткан мейманканасына келишсе, ар бирине 400 рубль салынган. Ошондо жылкы 160 рубль бааланчу экен. Бирден пакет, анан сумга чакыруу баракчасын салып койгон болот. Эртеси борбордук дүрдүйнө дүкөнүнө келишсе, сум жалаң гана Кыргыз СССРинин декадасына катышкандарын кабыл алат деп жазып коюп, биздин өнөрпоздорго өзгөчө сый-урмат мамиле көрсөтүшөт. Ал эми 1958 жылкы декадада болсо, Саякбай Манас айтканга 10 мүнөт убакыт берилет. 31 майдан 10 июнга чейин уланып, өтө ийгиликтүү өтөт. Сакең өзү ак булут минип, дүйнөнү түрө кыдырып жүргөндөй айтты Манасты. Анда али Маданият министрлиги түзүлө элек болчу. Бул жоопкерчилик Республиканын министрлер советинин алдындагы маданият боюнча башкы башкармалыкка жүктөлөт. Анын жетекчиси Баялинов, орун басары Турсунов болгон. Кыргыз делегациясы Москва мейманканасынын 6-кабатында жайгашат. Астория деген рестораны бар. Ар ким өз ылайыгына жараша 2 адамдан жайгашат. Саякбай менен Молдобасан бир бөлмөгө, Алымкул менен Осмонкул, Карамолду менен Ыбырай, Мыскал Өмүрканова менен Алиман Жангурозова, Исмайыл менен Токтоналы, Эстебес менен Токтосун, Саид Муратов менен Шекербек Шеркулов өзүнчө бир бөлмөдө болушат. Бирок 2-3 күндөн кийин эле Москванын тамагына, колбаса, котлетине күн алышпай, аксакалдар самоордун чайын ичет элек, шорпо чет элек деп баштайт. Ошондо Баялинов менен Турсунов үстөлгө эмес, төшөккө отургудай кылып, жалпы дасторкон жайып, Кавказдык Дич деген эт дүкөнүнөн күн сайын жаш козунун этин алдыртып, Рижская деген пиводан 2 чакага койдуруп, кадимкидей самоордун чай ичишип, Өмүрканова менен Жангурозова чай коюп берип, Баядинов ичимдик коюп, Эрнест Турсунов аны сунуп, аксакалдар курч макелери менен кыя кесип эт жеп, кадимки кыргыз жайлоосунда жүргөндөй жүрүшөт. Ошондо Сакең арак сунуп аткан жигиттен: "Кагылайын, атың ким?" деп сурайт. Эрнест десе: "Ай балам-ай, затың ырайлуу эле көрүнөт, атың кыргызча эмес экен" деп тамашага салат. Ошентип 1958 жылдагы декада абдан ийгиликтүү өтүп, бардыгы 384 адам орден медальга татыктуу болот. Бакен Кыдыкеева Ленин орденине, ал эми 3 талантка СССРдин эл артисти деген ардактуу наамы ыйгарылат. Алар Артык Мырзабаев, Бөбүсара Бейшеналиева, Сайра Кийизбаева. Ошол декадага чогуу барып, буркандатып Манас айтканын көрүп, таасирленип, жанында жүргөн Исмайыл Бурончиев анан минтип жазат: "Жарым миллион кеп билген, жаттагандай көп билген, жалпы дүйнө боюнча жалгыз сенсиң оюмча." Ошол декададан ийгиликтүү кайтып келген соң көп өтпөй эле Саякбай Каралаевди Коммунисттик партиянын борбордук комитетинин бөлүм башчысы чакыртып калат. Сакең шашып-пушуп жетип барат. Ошондо өзүн тааныштырып, Коммунисттик партиянын моралдык кодекси тууралуу айтып, анан кыргыздын дагы бир таланттуу, ай чырайлуу кызы Куттубаеванын моралдык жүрүш-турушу тууралуу ушак кептер жөнүндө сурап калат. Сакең ошондо ачууланып: "Ушу дагы эркек киши айта турган кеппи?" дейт. "Андай болсо тиги парт чиновник дагы жарга такайын" деп. "Сиздин да моралдык жүрүш-туруш жөнүндө фактылар түшүп жатат. Баланчаева деген менен болгон экенсиз" дегенде араң турган Сакең: "Бул Компартиянын кылаарга иши жок. Аягында менин ычкырымды аңдып калдыңарбы?" "Энеңди" деп сөгүнүп сагынып, эшикти тарс жаап чыгып кетет. Ошентип сөгүш берейин деп чакырган партократ өзү сөгүү угуп кала берет. Манас атадан башка эч кимден коркпогон Сакеңе бир чиновник
ким болуп калыптыр? Тилин таба билген кишиге ал чалкып жаткан көл. А эгерде намысына шек келтирсең, буркан шаркан түшкөн сел болучу. Сакең сөгүнгөндө. 1953 жылы Фрунзе шаарында Манас эпосуна байланыштуу бүткүл союздук илимий конференция өтөт. Ага Ленинград, Москва, Алматы сыяктуу чоң шаарлардан окумуштуулар катышат. Себеби али да болсо сталиндик тартиптин жел аргысы жүрүп турган чакта Манас эпосунда басып алуучулук, улутчулдук, панисламдык, пан-түркчүл идеялар күчтүү экендигин белгилеген окумуштуулар да чыгышкан. Ал күндөрү Манас эпосунун күйөрмандары үчүн ак жайдын күнү буройлуп, бурошон түшкөндөй болду. Ошондо менин атам Капаш Иманалиев студент кез экен. Биздин айылдык карыя жазгыч акын Ысак Шайбеков дагы ошол чогулушка чакырылып, бирок өзү сыркы болуп калгандыгына байланыштуу анын чакыруу кагазы менен атам барып, кызыгып катышканын айтып калчу эле. Балчин деген окумуштуу Ветхий Завет дин китебин трибунага көтөрө чыгып, Манаска каршы сүйлөйт. Ошондо Болот Юнусалиев трибунага көтөрүлүп, дин храмына таянып, касиеттүү Манасты жамандаган Балчинден ушагын илимдин храмынан туруп, четке кагууга уруксаат этиңиздер дегенде эл дуу кол чаап кубаттайт. Кыргыздардан Кубанычбек Маликов, Тазабек Саманчин, казак туугандардан болсо Мухтар Ауызов чыгып сүйлөп, Манасты чечкүндү колдоду дейт. Анан түшкү танаписте Манаска каршы чыгып, ичинен ит өлүп аткан 3 окумуштуу Балчин, Нуров, Самаганов залдагы бир бурчка корголуп туруп алышыптыр дейт. Кемер коргурчанган, башына малакай топусун кийген көк жал Сакең эми элдин казынасын уурдаган 3 шылуунду колго түшүргөнсүп, баягы ураан чакырып, айгай салган үнү менен ашата келиштире сөктү дейт. Сөккөндө да кыргызча өтө сейрек айтылчу сөздөр менен тим эле ыр төгүп жаткансып, нөшөрлөтүп, көркөмдөп кооз сөктү дейт. 90 сөз айтса, 89-у жалаң кыргызча орусча аралаш сөгүндү, заар сөздөрдөн турду дейт. Тиги 3-өө болсо корголуп, Сакеңдин жүзүн тике карай албай, башылды жугунду төгүлүп жаткансып. Биз студенттер мындай кадрды бир көрсөк, айылдан эле көрчү элек дейт. Биз тегерек десек, эми эл да келип тегерек деп, сөгүнүп сагынып, Сакеңдин moo окумуганып, маашырлана тыңдап, көрүп биздин moo окумубуз канып, алан сайын тиги 3-өө бири-бирине мышыктай корголуп, Сакең улам айбат берип, арстан сезилип баратты дейт. Анан коңгуроо кагылып, конференция ишин улаганда илимий докладдар мындай калып, отургандар өз ичара Сталинден укмуштай сөгүнгөндүгүн, тигил Манаска каршы чыккан 3 окумуштуу иттин арткы шыйрагында эле болуп калгандыгын күбүр-шүбүр кылып отурушту дейт. Ошондо бир жазуучу тамаша чалып айтты дейт. Мындай болоорун билгенде, эч ак эле докладты Сакеңе бериш керек болчу деп. Айткандай эле конференция так ортолоп калганда Манасчыны трибунага чакырышты дейт. Аскага чыккан аркардай улуу Манасчы трибунага көтөрүлүп, ошондо Сакең кабагын түйүп алып, бири-бирине коштолуп, көгөндөнгөн койдой болгон берки 3-өөнү бир айбаттуу карап алып, анан азыр эле Коңурбайды өзү жайлап келгенсип, жеңин түрүп алып, эки бети болкулдап, эриндери бүлкүлдөп, эхей деп улуу кепти баштады дейт. Анан барып, чылбырын үзгөн азоодой алдагайда ала качып кетип, кээде кулундай чыңырып, кайбирде чапчыша кеткен жылкылардай кишинеп, эми айбаты арстанды сүрдөтүп, жалтанбай тике качырып, не бир элестер көз алдыга тартылды. Ит улуп, бото боздоп, бала ыйлап, жесир муңканып, алай дүлөй дүнүйө. Тоону тоого жылдыргандай, көлдү көлгө куйдургандай, өзүн дайра ташыгандай, куюн уюлгуп, чаң учургандай, буроон чапкын жүрүп, таш учургандай. Жанагы майда келди кетти сөздүн баары унутулуп, Сакең бүт баардык көрөрман угармандарды улуу Манас дүйнөсүнө алып кирди дейт. Сакең душмандардан өч алып жаткансып, ачуу кыйкырык салып, эки колун бүркүттүн кош канатындай жайып алып, азыр сахнадан түшүп эле берки 3-өөнү тырмагын батырчуудай
айбат беріп айтты дейді. Манасшыдан ұзын сала тергетіп, анысы жарыққа жалтылдап көрінген сайын бізге алыстан жүзінен нұр құйылып жатқандай тұйылып жатты дейді. Жанарақ сөгінгені бір тең, емементіп төгілгені бір тең болды дейді. Сәкең манасын айтып бүтөріменен дуылдап қол чабылып, айрықша Москвадан, Ленинградтан келгендер Ауызов баш болушып, ордыларынан тұрып, алақан чап, құдым Айкөл Манас өзі түшіп келгендей, залда зор салтанат бола түшті дейді. Сәкең болсы, бүт жұңғарларменен Манас атаның дұшмандарын тегіз қырып, өзі ошолорды тебелеп, туу көтеріп баратқансып, трибунадан түшті дейді. Бұл көрініш, балким 100 жылда бір қайталанчу көрініш еле. Сәкең үшін болса, ешқандай саяси идеологияға жарабай, Манас эпосының түбөлүк жеңилбестигинин далилеле. Ошондо бір белгілі орыс окумуштуусу толкунданып айтты дейт. Мындай өнөрдү жок кылуу кылмыш кылганга тете деп. Болбосо ошол жылдары Манасты саяси ревизиялоо башталып, окумушту Балтин Манас реакциялык чыгарма деп баа бергени ду тарап баштаганда Саякбай Каралаев кадимкидей жүдөңкү тартып, өзүн карманганы, сүйлөгөнү басмырт тарта баштаган. Ошондо Манасы жоктой кор болуп, ушу дүйнө ор болуп жүрдү. Атүгүл белгилүү Манас таануучу Самар Мусаев барса тааныбай калган экен. Себеби Манассыз дүйнө Сәкеңе бир тыйынга да арзычу эмес эле. Ал үчүн Манасы жок жашоо, асманы жок күндөй эле. Элибизде айтылат эмеспи? Таба кылбай тоба кыл деп. Анын сыңарындай ошондо Манасына каршы чыгып, акарат келтирген 3 окумуштуу тең өз өмүрүндө кийин көп кырсык каргашаларга калып, турмушта жолу болбогондугун билгендер кеп кылып калышат. Кудай кечирсе да, Айкөлдүн арбагы кечирбеди көрүнөт. Ал үчөөнү кайсы шайтан азгырды экен? Алар кыргыздын өзү гана эмес, ал тургай минип жүргөн аты да булганган сууну ичпээрин билди болду экен. Манаска даап, кантип арам оюн агытышты экен. Манас деген Манаста теңин адамдын ысымы 1000 жылга таңаза болуп кетпестир. Манастын өзүн мындай коюп, Манасты баяндаган Манасчынын үнүн укканда денең канча дүркүрөйт, ыйыктыкты ыйык тутуп келген ырас эмеспи? Болбосо не себептен Амир Темурдун сөөгүн козгогон күнү улуу согуш башталган? Же болбосо 2007 жылы Труд газетасына жарык көргөндөй Тоолу Алтайда Кош Агач районунда ыйык делген мүрзөнү казып баштаганда катуу сел жүрүп, ошондо жашоочулары аргасыздан Орусиянын президентине кайрылган. Демек адамдан башка да бул ааламда жер үстүнө кожоюндук кылып келген жана кыла турган бир табышмактуу күчтөр бар, энергия бар. А биз адамдар табияттын бир келген коноогу гана элебиз го. Түбөлүк жашоонун ыргагында биздин өмүр бар болгону бир көз ирмем эле эмеспи? Сиздер мамлекеттик жана саясий ишмер, илимпоз, журналист Каныбек Иманалиевдин Саякбай аталышындагы гений жөнүндөгү балладасын угуп жатасыздар. Китептин уландысы кийинки чыгарылышта окуган Кипариса Сурахманова.